Аба салкын түн ортосу ай жарык. Бек Борбиев жаш кызга үйлөнүптүр деген. Бек үй бүлөсүн таштап тигиге кетиптир да. Бул менен жашап алыптыр да. Черный хайп, тоже хайп дегенде. Азыр да нике күбөлүгүм бар Фарид экөөбүздө. Ырдап атсаңыз бирөө келип жаныңызга келип анан сүрөткө түшөм деп туруп алган да. Сүрөткө түшүш булардын милдети да деп ойлошот. Хотя биздин милдет эмес ал. Кыргызстан шоу бизнеси. Артисттерге барып бир бутылка арак койсоң болду да. Артисттер ушу бир бутылка арак ичсе сүйнөт сен менен дегендей түшүнүк бар болчу илгери. Бек Борбиев 10 жылдан кийин ушул нукта уланып кете береби? Кандай деп ойлойсуз? Мен былтыр 1 жылдан өтүп калды, инфаркт болдум да. Жүрөктөн операция болдум. Салам достор, бул кезектеги чыгарылыш. Мен атым Самат Дөөлөтбаков жана бүгүнкү чыгарылыш бул өзгөчө чыгармачыл адамдарга аябай жагат деп ишенем. Иши кылып ушул подкастты биз аябай көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Андыктан сиздердин назарыңыздарда Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу ырчы Бек мырза, тирүү легендага айланган мырза. Кош келдиңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сен жакшы билебиз. Ошондой эле подкасттарыңды да көрүп жүрөбүз. Багы жогорку деңгээлде алып барасың чыгармачыл адамдар менен. Рахмат. Ошон үчүн бүгүн сизге келип отурабыз. Рахмат беке. Абдан кубанычтамын. Ошондой эле силердин көрүүчүңөргө, катталуучуларыңарга баардыгына салам. Сонун. Мен ушул подкастыбызды кайсыл тема менен, эмне деген суроо менен баштайын деп аябай көп ойлондум да. Анан ошол изденип аткандачы баягы бир нече заман мурун чыгып кеткен баягы сонун бир сөз болбоду эле. Ай, журналисттер менен жашынакай суроолоруңорду берсеңер болот деп айтпадыңыз беле? Ошондой болбош үчүн бирок дагы бир нерсе, баягы кээ бир суроолор кайталап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эми бир сөз түрдө аракет кылам жакшы бир суроолор бергенге. Алгач акыркы чоң интервьюңуздан бир жарым жыл өтүп кетсе керек деп ойлоп атам. Акыркы бир жылда бир кандай жаңылыктарыңыз бар? Ошондон бир баштабайлыбы? Акыркы жаңылыктар YouTube'да жүрөт го. Аны угуп атабыз, ырларыңыздын баарын угуп атабыз, видеолорду көрүп атабыз. Тамаша кылып жооп берип атам мен. Акыркы бир жылда ырчынын жаңылыгы эмне? Ырчынын жаңылыгы ыр. Мисалы үчүн базарда отурган соодагердин жаңылыгы эмне? Жаңы товар деп коет. Мисалы үчүн жаңы товарлар келет. Биздики да чыгармачылыктарга жаңы ырлар. Мен ойлойм, акыркы бир жыл ичинде жакшы элге жаккан ырларды чыгара алдым. Элге жетип, элдер ырдап жүрөт, эл аралап жүрөт ырларым. Ошол жаңылыктар. Сонун. Негизи чыгармачыл адамдарга ар дайым мындай эргүү болуп туруш керекпи? Сөз түрдө бир адам болуп, бирөө ошол бир сезимдер козголуп же сууп, анан ошондо бир эргүүлөр келеби же сиз мындай эле бирөөнүн бир жашоосун карап, окуясын карап туруп эле коюшуңуз мүмкүн? Бул эми азыр көпчүлүк адамдардын суроосун берип атасың мага. Кийинки убактарда 1-2 жылдан бери ушундай Бек бирөөнү сүйүп калып, анан ошого ыр жасап атат, ушундай дегендер болуп атат да. Мен бүгүнкү сен подкастыңа келген бир себебим дагы ушул да. Мен ушуну бир мындай чыгармачыл адам катары түшүндүрүп коеюн деп айтам да. Эми элдин баары эле чыгармачылык адамдар эмес да. Бирөөлөрдүн түшүнүгү жок чыгармачылык боюнча. Анан кийин биринчиден эмеден баштасам, ыр кандай бул? Ыр деген эмне? Ыр деген 2 же 3 куплеттен турган бир чоң драма, кино, же спектакль, ушундай бир же китеп деп койсок болот да. Окуя. Бул ырда 3 куплетте сен окуяны башынан этегине чейин айтып бүтүшүң керек. 3 куплетте. 100 барактык китепте эмес. Же болбосо 2 сааттык кинодо эмес да. 3 эле куплетте. Сен оюңду айтып бүтүшүң керек. Анткени ал ырды сен өмүр бою эле сен ырдап жүрө бербейсиң да, аны эл ырдаш керек. Эл ырдаш үчүн эл дагы ар бир адам өзүнүн оюн ошо 2 куплетте айтып кое турган ыр болсо, анан элдер аны ырдайбы? Туурабы? Ушундай. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ыр дегенди мен ушундай түшүнөм. Бул кичинекей китеп.
же кинода койгула эми баягы чыгармачылыкта кандай десе да болот да. Бирок кыска эле убакытта да, мисалы үчүн ошо 8 саптабы же бир 12 саптабы, 16 саптабы. Ушуну айтып бүтүшүң керек ойду. Ыр дегенди мен ушундай түшүнөм. Анан жана сезимдер болгондон кийин жаралабыр деп атпайсыңбы? Ооба. Бул чыгармачылык дүйнөдө деги эле ырчылык деле эмес, ыр жазуу деле эмес, оончулук деле эмес. Ошол эле кино тартууда, китеп жазууда, поэзия, проза, кандай чыгарма болсо да жазууда, мен ойлойм, бул ар биринде эле бир адамды сүйүп отура бербешиң керек да, мисалы үчүн. Анан бирөөнү сүйсөм анан кийин мен кино тартышым керек же китеп жазышым керек деген түшүнүк болбойт да өзү. Мындай түшүнүк жок. Ошол тартам, кино тартам деген же оон жазам деген ырчы адам, чыгармачылык адам өзүнүн багажы болуш керек. Багаж деген эмне? Бул багаж деген мисалы үчүн мен өзүм эле мисал келтирип туруп айтайын. Бул мен кичинекейимден бери, эс тарткандан бери мен ошо 5-6 классында Чыңгыз Айтматовдун баардык чыгармаларын окуп бүткөм. Ошол убактагы баягы китепке басылган чыгармаларынчы 3 томдук китеп болчу. Өмүрүмдө мен ал китептерди бир 5-6 сыйрадан окудум да. Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларынын баардыгын окуп чыккам. Бул деген эмне? Бул деген чыгармачыл адамга багаж. Көрөнгө деп койсо болот да. Бул эле нерсе менен эмес, чыгармачылыкка дагы сен багаж мындай заряд алыш үчүн ошо китептерди эле окуп койбой, сен классика музыканы угушуң керек. Ошол эле убакта рэпти уга берем. Мисалы үчүн мен мындай тандабайм, жазды уга берем. Блюз мага музыканын бир мындай жаманы жок да мен үчүн. Мен жаманы жок, мен уга берем. Машинага өзүм флешкама бүт музыкаларды ошол эле убакта кыргыздын күүлөрүнө чейин качать этип алгам. Мен ошолорду узак жолдордо, биз жолдо жүрөбүз го көбүнчө. Коюп коем. Угуп кете берем. Мен жанымда адамдар жүдөп кетет да, аларга мындай бир хитрлар керек го. Ошолорду укпайлы дейт. Жок деп мен өзүм музыка калаган музыкамды окуп коем. Аны укпашың деле мүмкүн да, ар бир эмесинчи. Ал жөн эле коюлуп турса, фондо. Сен сүйлөшүп кете берсең деле фондо. Ал сага сени мындай сугарып тура берет да. Анан мен бул жерин азыр кичине бул мындай чоң суроо болгондуктан кичинеден тепкич менен түшүндүрүп келатам да. Анан кийин менин бир канча дейин бир 500ден ашык ырым бар да. Мен билем андан көп да, бир мүмкүн 700-800 ушундай да. Анан ошонун баарын сүйүп жаза бере турган болсоң, андай бир 700 адамды сүйүшүң керек да, мисалы үчүн бер жагы элечи. 700 өмүр деңиз. 700 өмүрдү жашап өтүшүң керек анчы. Багы айтайын дегеним андай эмес, Самат. Бул өзүң деле багы чыгармачылыкта жүргөндөн кийин билесиң да. Мен мисалы үчүн оон жазарда, отура калып эле ыр жазарда, отура калып эле жазып койбойсуң да. Бул нерсе сенде мисалы үчүн бир теманы жазышың керек болсо, ал тема сенде отуруп эле бек жарым саат ыр жазып коет экен деп таң кала беришет магачы. По факту ошондой болуп калат, бирок ал нерсе менде бир жарым жыл, 1 жыл, 2 жылдан бери жүргөн тема болот да. Эгер ырылып калсам, мындай кылам, мындай кылам, тигиндей кылам. Анан кийин коомдо эмне актуальный тема? Ошону козгоп, мындай бир кайнап аткан тема болсо, актуалдуу тема болсо, мен ошонун айланасында жазганга аракет кылам да. Бул багы бирөөнү сүйүп калсаң эле бир ыр жазылып кетпейт, мисалы үчүнчү. Ал үчүн ошол тема менен сен бир эле күндө сүйүп же 2 күндө сүйүп кала турган болсоң, ал тема менен бир 2 жыл жашап жүрүш керек сенин мээңдечи. Ал мээңде мындай өзүнчө бир
тегирменде айланып жүргөн бир күн болуш керек да. Бир эле адамды жакшы көрүп калсаң, ага бир отура калып төкмөлөр ыр жазып берет го. Жок, бул ал төкмөлүк. Ал жөн эле жамакчылык деп коет. Ыр жазып бергенчи 4 куплет 4 саап жазып берген. Ал тема, ал жамак, төкмөлүк ошол жерде эле калып калышы мүмкүн. Ыр дегенди сен мындай эл арасында жашасың десең, анда сен мындай более кененирээк ойлонушуң керек. Объективдүү, мына глобально ойлонушуң керек да. Бул анткени убакыт 5 жылдан кийин актуалдуулугун жоготпой болуш керек. Ошол эле кайрыктар, оону дагы, сөзү дагы кандай болгондо жоготулуп алат. Аны сен өзүң баягы 5 жылдан кийин кандай болот деп өзүң угуп көрүшүң керек. 10 жылдан кийин кандай болот? Мен мисалы үчүн ушундаймын да. Билбейм, мүмкүн башка композитор, оончулар башкача кылабы билбейм. Мен өзүмдүн эле сырымды билем, мен ошону айтып атам. Азыр көп жаш оончуларга, ырчыларга ошо жакшы лайфхак болду да. Мындай алдын ала кароо дегенчи. Демек, айтып атканыңыз ошол сөзсүз эле мен бир адам жөнүндө же бирөөгө арнап бир ырдап атсам, сөзсүз түрдө бул мен менен чагылдырбагыла деп атасыңар да, туурабы? Сөзсүз түрдө сизге тиешеңиз жок деген сөз. Баягы сиз автор катары, режиссер катары, мисалы режиссердер өзүнүн тасмаларында деген ошону окуясы эмес да, ошол жерде болуп аткан, туурабы? Ал деген ошону баягы элге тартуулап атат, көргөзүп атат. Ошол сыяктуу эле сиз дагы баягы өзүңүз аркылуу ошол бир окуяны чагылдырып атасыз. Сөзсүз менен сиздин жашооңузга тиешеси болбошу мүмкүн. Баягы көбүнчө жоктур. Бир адамдын жашоосу 700-800 жылга жетпейт да. Мындай физически эле алгандачы, тигил мисалы үчүн мен азыр бир ыр жазсам, элдерге мындай да, мен жашоом жөнүндө эксперт болуп алган адамдар бар да, мен таң калам да. Таң азыр бек бирөө менен ырдап жүрөт, ошону сүйүп калды. Ырын жазды. Мурда мындай кылган деп, мен жашоомдун эксперттери көп да азыр. Мен билем, баягы интернет булактарынан көп окуп калам, жана эмелерди. Бирок тилекке каршы андай баягы эмес деп мен капа калышым мүмкүн да. Бул жерде мен актанып же болбосо калп айтып аткан жерим жок. Мен андай эмеден өтүп кеткен, мен жашырчы эмесмин. Мен актанып, мен укмуш мунун андай деп айтайын деп келген жокмун менчи. Самат, вот ушуну түшүнүш керек да. Мен то, что есть, чындыкты айтышым керек. Бирөө капа болобу же болбойбу, бул эми мага тиешелүү нерсе эмес да. Ошондой, чындык ушундай. Бул чыгармачылыкта баягы бир эле жактырып калган же болбосо бир эле мындай узкий теманы алып алып эле ошону бир качать этип берсең, аны өзүңөн башка эч ким укпайт да, мисалы үчүн. Туура айтасыз. Элдердин көңүлүнөн орун табыш үчүн мындай чыгармачылык подход керек да. Бул баягы бир эле сенин сүйүүң эч кимди кызыктырбайт, мисалы үчүн бирөөнү сүйүп калсаңыз, ал нерсе ошол ырдан ар бир адам өзүн таба алыш керек да. Өзүн табыш керек, өзүн көрүш керек. Анан мен билем, мага да көп жазышат да, менин тагдырым эле жазып атасыз депчи. Мына менин баягы оңго тийген жерим ошол да, мишендин оңго тийген жери. Демек, мен туура жолдо баратам. Анткени менин жазган чыгармамды ал өзүнүкүндөй кабыл алып атат. Өзүнүн тагдырын ошол жерден өзүн таап алып атат менин ырымдан. Мына ошол ийгилик да. Хочешь дешевые билеты? Это Букин. Хочешь дешевые билеты? Только Букин. Быстро и надежно. Это все про Букин. Просто и удобно. Заходи на Букин. Негизи эле Google'га же YouTube'га Бек Борбиев деп жазсам, сиз көптөгөн видеолор чыгат экен да, ар дайым жаныңызда жашынакай кыздар жүрөт экен. Анан сиз айтып атпайсызбы, бул чыгармачылык деп атасыз, элдин баары баягы мен жанымда бирөөнү көрсө эле ошентип сөзсүз түрдө бир ортодо бир сезим же сүйүү болуп кетет деп ойлой беришет деп, ошол жөнүндө айтып бербейсизби? Биринчиден мындай да, мен бирөө менен сезим же сүйүү болуп кеткен күндө деле бул мен
ыр көрмандарынды бул нерсе кабатыр кылбаш керек деп ойлойм да. Эми биз кыргыздын менталитети ушундай. Жок, биз бир базарда соодагер жаймасын жайып коюп товар сатып атса, бир мындай буюмдар сатып атса, биз алардын буюмун эмес, тиги соодагерди жеке жашоосуна кызыгып, кийген кийимин, бирөөлөр менен сүйлөө манерасын, ушуларын карайбыз да. Мына биздин эмебиздин менталитеттин кичине туура эмес экени ушул жерден ушинтип айтып түшүндүрүп айтып берейин да мен. Мисалы үчүн соодагердин биз товарын карашыбыз керек. Туурабы? Туура. Биз анын кийинип алганын бизге мындай эме болбош керек да, мындай толкундандыра бербеш керек биздичи. А биз жок, ырчынын жеке жашоосун кино көргөндө көрүшүбүз керек да. Мисалы үчүн кимге кандай, бул мага көп жага бербеген нерсе да. Бул жеке жашоо деген кимде болбосун, ошол эле мисалы үчүн президентте болбосун, ошол эле балким спортсменде болбосун, бул жеке жашоо, бардыгында жеке жашоо. Ошон үчүн жеке деп айтылат. Бирөө барып мурдун сала берген, керек болсо жеке жашооңо туугандарың келип, ошол эле ата энең же болбосо бир тууганың келип мурдун салса дагы жакпайбы? А бул жерде бүт көрмандарыңдын бир 30%, 40% жеке жашооңо кирип алса, кимге жагат? Бул мындай болбош керек. Билбейм, мен жаш ырчы кезимде, мен 20 жашыман бери чоң сахнадам. Мен мындай шоу бизнесинин эң кайнап жүргөн турган жеринде жүрөм мен ушу 35 жылдан беричи. Бир да убакында казандан секирип түшүп калган жокмун, ошо казанда кайнап жүрөм да. Жаш кезимде буга көп көңүл бурчу эмесмин, да. Кийинки убактарда биздин коом ушул маселе боюнча алдыга кетпей эле кичине артка кетип калды да. Кызыгуу, бирөөнүн жашоосуна кызыгуу бул туура эмес деп ойлоп, жылдан жылга өсүп, анан кийин мисалы үчүн жанагындай Европадай деңгээлге жетип калышыбыз керек эле да биз. Мына мисалы үчүн 35 жылдын ичиндечи. Жок, биз ушул жагынан же кандай болуп кетти билбейм. Коом караңгылай түштүкпү билбейм. Биз тескерисинче ар бир артисттин эмне кылып жүргөнүн билгибиз келет. Анын кергесте мен ырымды деле кызыгып укпагандар жөн эле мындай бирөөлөр видео таркат жанагында чыгарып койсо, мен жөнүндө жаманбы, ошону көрөт. Мен ырым укпайт. Жок, ошону көрөт. Тиги эмне кылып жүрдү экенбек. Ушундай да. Бул нерсе туура эмес деп мен дагы айтам. Мен жаш артист эмесмин, ар жолу айтылып коет. Багы элге жагыныш үчүн эл эмне багы на поводу кетпейм да мен. Мен то, что неправильно, говорю неправильно деп айтышым керек. Мен милдетим бул. Мен улуу муун артисттердин катарына кирип калдым азыр сахнада. Мен ошо улуу муун артисттердин өкүлү катары туура эмес деп айтышым керек. Туураны туура деп айтышым керек. Анткени бул жашоодо өтөт. Мисалы үчүн 50-100 жылдан кийин экөөбүз тең болбойбуз жашоодо. Азыркы эмоциялар кетет. Азыркы биздин замандаштарыбыз да болбойт 50-100 жылдан кийинчи. Азыр биз мындай эмоциялар менен жашабашыбыз керек. Ушак менен, интригалар менен, мисалы үчүн мен өзүм ушундай кылып бир көзөмөл кылып алып жүргүм келет да. Мен ошондой нерселерге на поводу бирөөлөрдүн немесинде барбашым керек. Кийин 50-100 жылдан кийин бизди эскерсе, эмне калат бизде? Ыр эле калат. Жанандай эмоциялар, мени жаман көргөндөр, жакшы көргөндөрдүн баары жок болот жашоодочу. Бизде эмне калат? Ыр калат. Бек Борбиев ыры менен калат. Ошон үчүн багы туура эмес деп айтуу мен милдетим деп атпайм. Анткени чыгармачыл адамдар, жаштар, сен айтмакчы карап отургандар бар.
кийинки замандын алып оончулары эмелери ошолор балким мени көрүп отургандыр да. Ошолор аз да болсо менден ушул нерселерди угуп, билип, анан ошол чыгармачылык жолунда керек кылып калса, бул жакшы нерсе. Үлгү алсын деп атасыздар, э? Ооба. Ошол видеолордун арасында YouTube'да карап атпаймынбы? Көптөгөн видеолор чыгып атпайбы? Анан ошонун бирөөсү мынтип турат да, заголовок килеген Бек Борбиев жаш кызга үйлөнүптүр деген. Ошол канчалык чындык? Мен бир эле жолу бул жашоодо үйлөнгөм. Фарида Сабыралиевнага. Азыр да нике күбөлүгүм бар Фарида экөөбүздө. Мен ушул менен эле бардыгын айтып коеюн. Менин эң эле байлыгым бул үй бүлөм. Мен бай адам эмесмин, мындай материалдык байлыктарым өзүмө ченемдүү, жетиштүү эле да. Мен дагы жанагындай ырым менен баймын деп коем. Фарида экөөбүздүн ошо жашаганыбызга ошо 89-тан бери санасак 36 жыл. 36 жыл болуп калды да. Бул жагынан менин жообум ушундай. Но тем не менее мен ошол 94-жылдан баштаппы эң биринчи группага алган солисткам бул азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, менче эл артисти болуш керек, Асель Турдалиева. Эң биринчи мен солисткам ошол киши. Азыр жанагы хайповать деп атышат биздин ырчылар, жанагы там ошол ыр менен Аселди алып чыккан мен сахнага. Асель ошол вакыт, Асель экөөбүз теңбиз да. Асель ошол вакытта менче Курчак театрында иштеп жүргөн кези болчу. Биз ошол жактан алып Курчак театрынан чыгарып алып, анан ырчы кылып жүргөнбүз да, мындайча айтканда, жалпак тил менен айталы, тамашалап. Ошондон бери бизде ушундай сөздөр бар. Канча солистка алмаштырдыңыз ушул? Бая канча солистка болуп келди тобуңузда? Азыр мен анда башынан айтайын, ошо Асель Турдалиева менен эң биринчи солисткабыз болуп. Солистка алуу максатын да айтып коеюн бул жерде. Мен өзүм эркекмин. Ооба. Биздин концертте эркек адамга аялдар көп келет. Концертте. Мен бул эми жаратылыш, табият. Бул эми мындан эч жакка кача албайсың, муну жашырып да эч нерсеге сала албайсың. Эркек кишиге аял киши көп келет. Аялдарга эркектер эркекке келгенден көбүрөөк келет. Ооба. Туура. Анткени бул табият. Мисалы үчүн сахнада эркек 2 саат ырдай берсе, эркек адам бул жакта мындай орусча айтканда скучно болуп кетет эркекке. Ошон үчүн эгерде кыз болсо, бир ырчы кыз болсо, багы кызыгуу эркекте дагы аялдарда да болот. Сахнада 2 саат бүт внимание сахнада болот. Баланс. Бул эми өтө деле мындай сыр деле эмес, муну жашыра турган эмес жок. Ошол себептен биз ар дайым солистка алып жүргөнгө аракет кылдык. Мына ошол 30-35 жылдын ичинде да. Бизде ошо Аселден кийин Нуриса Абазова деген ырчы эжени биз ырчы эжени деп атпырмынбы, карындашымды. Нуриса Абазованы театрдан чыгарып алганбыз, Кыргыз театрында, драма театрында актриса кезинде. Аны дагы ошентип ырчы кылып жүргөнбүз. Андан кийин мен эми азыр кээ бирлерин унутуп калышым мүмкүн, кечирим сурайм, бирок бизде Назми деген ырчы болгон. Аны билип калдыңар го дейм сиздер. Ошондой эле Гүлсина Бостонкулова деген ырчы кыз бар. Азыр менимче Америкада жүрөбү, бир жакта жүрөт. Дагы кимдер бар эле? Майя деген ырчы кызыбыз болгон. Айтор ушундай да. Көп ырчы кыздардын мисалы үчүн сахнада шоусун кесип, мен эле эмес, менин жанымда мен дегенде Бек Борбиев дегенде элдер мен эле ойлойт да. Менин жанымда командам бар. Ошол командам менен көп ырчыларды
сахнага алып чыктык, элге таанымал болдук. Көбү ошол биз тандап берген кесиби менен окат кылып улантып кетишти, ийгиликтерге жетишип жүрүшөт. Ал убакта интернет мындай иштечү эмес да. Бирок ошондо деле сен айтмакчы жанагындай ушак сөздөр ушундай болуптур да, бейки үй бүлөсүн таштап тигиге кетиптир да, бул менен жашап алыптыр да, тиги менен жашап. Интернет жок үчүн гана мындай чоң хайптар болгон эмес да. Мына акыркы кездерде интернеттин күчү азыр опол тоодой болуп кетти. Азыр жанагындай биздин Назима Аратбекова деген азыркы солисткам экөөбүздү эми биз дагы кичине повод берип койдук окшойт бул хайптардын түзүлүшүнөчү. Баягы черный хайп, тоже хайп дегенде биз баягы өзүбүз да кичине повод берип койдук, мойнубузга алабыз. Чоң эме болуп кетти. Чоң тема жаратып кетти. Бул жерден эми хейттерди айтпай эле коеюн. Хейттерибиз көбөйүп кетти, мисалы үчүн интернет айдыңын айтып атам. Ал Назиманын өзүнүн бир туугандары, ата энеси бар, менин өзүм бала чакам бар, менин неберелерим бар. Вот ушундай нерселерге чейин жетип иришти да адамдар. Баягы экөө Назима экөөбүз деле сөз кылбай, керек болсо ошо бир туугандар, ата эне, бала чака дегендерге чейин сөз тийип калды да. Мен ойлойм, мен баягы ар бир нерсенин чеги бар. Кичине аша чаап кеттик да ушул жерден. Эми бул жерге өзүбүз дагы мындай жол берип койдук да кичине. Хайп болсо боло берсин депчи. Ошол боюнча сурайм, өзүңүз повод деп атпайсызбы? Ошол поводду мен мисалы өзүм көрдүм. Ар кандай видеолорду көрдүм, өзүңүздөр тартып атасыздар. Анан албетте ошол өзүңүздөр ошол интернет блогторун чыгаргандан кийин сөз талкуу болот. Ошондо мейли, эми сиз тажрыйбалуу адамсыз, ушунча сөздөрдүн баарын угуп келгенсиз, мейли деп коесуң депчи. Ошол Назиманы сурайын дегем да, мисалы ошол сыяк сөз болгондо кандай болду? Ал все равно робот эмес да, илет сезимдери бар дегенде кандай тийди? Сен азыр Самат эмен айтып атасың да. Ба мен тартып, анан кийин Назима ары кара уктап атат. Ушуну айтып атасың да, ушундай видео бар да. Эми көрө элек болсоң көрүп коесуң да. Ошол видео мындайча тартылган да, биз клип тартып атабыз, мисалы үчүн. Так. Анан кийин клип тартып атканда Назима уктап калат. Анан уктап атып сүйлөй берет экен да, Назимачы. Анан сүйлөп атканда мен мынтип барып тартып, эми мен анан ойгонгондон кийин көрсөтөйүн деп жандан мынтип, мен кийимчемин, мен даже жаткан эмес. Мындай тартып сүйлөп аткан. Тартып турганда мындай болуп атамбы? Именно ошо мен тартканда да сүйлөбөй калган да. Мен турдум. Анан кийин кичине сүйлөдү, но эметте калды. Анан ошентип койгон, бул мен телефонумда сакталып жүргөн бол экен да. Калып калыптыр. Эми баягы жанында сөзсүз түрдө бирөөлөр чыгат. Ошону алып туруп интернетке салып берсе, баягы мага кичине мына жагымсыз иш болорун билип, анан бирөөлөр чыгарып коюшуптур да. Мен бул нерсени деле мындай чоң бир маани бербейм. Мен болор иш болду, элдер кандай да ойлосо ошондой да ойлосун деп мен даже комментарий да бербей койдум да. Буга реакция кылбай койдум мындай нерсегечи. Эми баягы азыр сен экөөбүз сүйлөшүп аткандан кийин мен эми болгонду айтып коет, но ким кандай ойлосо өзү билсин да. Ошентип чыгарылган видео болчу. Бул бир. Экинчи жана Бек Назимага предложение кылыптыр деген. Бул дагы чоң клип боло турган ыр болчу. Клип боло турган съемка болчу. Анан бизде ошол клипмейкер деп коелу, режиссер менен өзүм малдарыман бирөө, атын айтпай эле коеюн. Бүгүн ошону тартып алалы деп калды. Ошо Назиманын туулган күнүндө. Анан кийин мен айттым, бул нерсени анда бүт телефондорду чогулткыла, мына жерде бүт эмелер болбосун, муну бирөө тартып алса, биз сен клипиң чыккыча эле бул интернетке чыгып, анан кийин ызы чуу болуп, ушу клипиң акырына да чыкпай калабыз деп айткам, мен эскертип бергем.
жок деп ал жерде тургандардын баарын телефондорун чогултуп айланаларга бүт балдарды коюп анан тартабызбы мен айттым бир эле дубль кылабыз ошондо тартсаң тартып кал тартпасаң мен ал жерде съемка кылып тура албайм анткени бул жерде көпчүлүк да бар ал жер чоң ресторан ооба барбы бирөө болсо бирөө тартып кетет деген да хорошо да бир 4-5 камера менен бир эле дубль тарттык бирок жанагы жогоруда айтылгандай бирөө тартып калыптыр да алыстан билдиңизби ким экенин жок ал жерде башка дагы кабиналар башка эме меймандар бар да биздин өзүбүздөн чыккан эмес бул мындай элден чыгып анан ошону баягы мен хейттерим көп да ошолорго жөнөтүп момундай болгон турбайсыз ала алып чыгыптыр анан кийин баягы эмеге таштай берип атпайбы ошондо клиптин съемкасы боюнча ошол сиз предложение берген болосузбу колун сураган бул болосузбу Назима туш көрүп аткан болот Назима экөөбүздүн дуэтибизге тартылып аткан неме да Назима туш көрүп аткан болот эми бул биз баягы элдер жанагындай биздин хайпты жанагынтип экөөбүздү байланыштырып дүң болуп атканда биз ошол нерсеге илешип калалы дедиңиз илешпей биз ошону пайдаланып калалы деп түшүндүм мен колдонуп калалы деп ушундай клип дегенде мен мындай карап көрсөм эч кандай эмеси жок наоборот жакшы боло тургандай да инфоповод Назим уктуп аткан болот анан мен уктуп атканда мен келип машина менен алып кетип сабагынан алып кетип мындай болуп паркка гулять этип анан эң артына келип жана жерден предложение кылып ошентип тигил да дейин деп атканда ойгонуп кетет дагы караса түшү болот да деген боюнча ойгонуп кетет да клиптин акыры ушинтип бүтүш керек болчу да эмне дегендер эле дуэт биздин чыктыбы ооба чыкты ал чыкты бирок клипти мен ойлодум о бетер кайнап атса анан ушун жөнүндө мен эметпей эле коеюнчу деп бул нерсени дагы токтотуп коем бирок материалдар турат мүмкүн тартса тартып калабыз кызыктуу адамдын фантазиясын карабайсыңарбы мындай 5 секунддук эле бир видеолорду көрүп туруп кандай бир имидждерди окуяларды жаза берет сиз болсо айтып берип атсаңыз эми баары логикага туруп атат да сиз эмнеге бул жөнүндө комментарий бербей койдуңуз анткени мен ойлойм бул жашоодо мен эмнеге мисалы үчүн мен бекбарбиевмин да мен эч качан актанган эмесмин да бир нерсе кылып турупчу мен актана турган мен эч нерсе кылбайм биринчиден анан актанган мага бирөө актанганын да каалабайм да мен ушундай принципте жашайм мен бир менде иштеген малдардын бирөө келип алып туура эмес кылып алып анан мага актанганын да каалабайм да болду токтот дейм эмне кереги бар ушунун актанганын эмне кереги бар бул актанган деген бул бир мындай туура эмес кылып коюп анан еще дагы туура эмес кылып атат да сага келип актанычы мен ушундай түшүнөм да бирөө келип бирөө мисалы үчүн кылып аткан жумушуңа иштеп аткан ийгилигиңе актансаң анда сен значит что-то неправильно делаешь мен ушундай түшүнөм жашоону мага мен тарбиялаганда мен өзүм аң сезим калыптанганда мага ушундай мен ушундай чоң айтышкан да актана турган иш кылба дешкен мага кылдыңбы актанба ушундай бек байке келиңиз эми мындай кызыктуу бир темаларга келбейлү Кыргызстан шоу бизнеси бул баягы бүтпөгөн бир окуя да азыркы учурда Кыргызстаныбыздын шоу бизнеси кандай деңгээлде кандай артыкчылыктары бар кандай кемчиликтери бар ошол жөнүндө бир кеп кылалы ооба мен 90-жылкы шоу бизнести да билем 80-жылкы шоу бизнести көрүп чоңойгон баламын албетте ал убактагы шоу бизнес маданият тармагы менен азыркыны салыштырсак туура эмес болуп калат эми баягы бул көп нерсе өзгөрдү жакшы жагына бул мыйзам ченемдүү көрүнүш анткени башка өлкөлөр дагы өсүп баратат биз эми аларды карап биз дагы кетип атабыз эми баягы биз саныбыз аз өлкө болгондуктан адамдардын саны аз болгондуктан биздин артисттерибиз дагы
ошого жараша чөнтөктөрү ошондой эле болот. Азыраак деп атасыз. Азыраак болот. Мисалы үчүн ошол эле биздин жаныбызда коңшу элдер бар, мамлекеттер бар. Биздей эле шартта өсүп өнүгүп келатышат алар деле. Бирок алардын калкынын саны көп. Албетте, артисттери бизден ырчылары биздин ырчылардан байыраак болот. Анткени эл көп. Эл көп болгондуктан алардын концерт кое турган точкалары да көп. Шаарлары көп дегендей. Биздики саналуу эле, санасак 5-6 эле болуп калат да. Ошонун сыңарында биз өзүбүзгө албай алдына жараша дегендей, биз өзүбүзгө жараша шоу бизнес бар. Мен бар шоу бар, сен айтмакчы жана бизнес жок дегендей, бул багы баары бир келип эле элдин санына такалат. Анан кийин мамлекеттин экономикалык багы өнүккөндүгүнө да карайт. Элдердин, карапайым элдин, ошол биздин концерт көрүүчүлөрдүн чөнтөгү калың болсо, биз ошончолук багы кымбат концерттерди кое алабыз артисттер. Кымбат дегеним бул демек сахнадагы багы жакшы нерселерди, сахнаны жакшы жарашыктуу жасай алабыз. Мен бул нерсе ушундай болуп кете берет да, тепкич болуп. Ошон үчүн биздики бул бардык чөнтөккө байланыштуу да. Анан кийин мунун бардыгы келип эле биздин багы башка коңшулардын сахнасын, коңшу ырчылардын сахнасында болбой кичине мындай скромный болуп калып аткандыгы мына ошондуктан. Эми багы деги эле маданият тармак системасы боюнча айтсак, биз илгерки Советтер Союзунун убагынан калган маданият министрлигин айтып коеюн эми. Ошол убактагы Советтер Союзу бизге түзүп берген система менен дагы эле министерство биз башкарып келатат. Менимче 100 жыл болду го дейм бул системага. Калп айтпайм, бир 50-60 жылдарда түзүлгөн система бул. Коммунисттер түзгөн система бул, эл аралык система эмес. Биздин азыр мындай министерствобуздун вертикалы дагы бүт коммунисттер түзгөн боюнча эле турат да. Мүмкүн башка тармакта эле ошондойдур, бирок билбейм. Азыр маданият министрлиги жөнүндө айтып атасыз. Биздин маданият тармагы жөнүндө айтып атам, министрлиги жөнүндө. Бул системаны эл аралыкка өткөрүш керек. Убакыт келип жетти. Мисалы үчүн биздин жанагы улуттук баалуулуктарды алып жүргөн тармактарга көбүрөөк акча жумшап, ошолорду өнүктүрүп, ошолорду сактап эмес, керек болсо өнүктүрүп, кийинки муундарга калтырыштын аракетин кылыш керек. Эми бул мен азыр айтып аткан нерсем да багы. Мисал үчүн деп айтып аткан нерсем да көп нерселер бар. Азыр илгерки бул азыркы система, айттым го бир 50-50 жылдардан бери, 70-80 жылдан бери келаткан система бул мындайча айтканда устарела. Эскирген система. Азыр жаңы эффективдүү, жаңы мисалы үчүн ошол эле өнүгүп аткан өлкөлөрдүн системаларын карап көрсөк, таптакыр башка системада иштейт. Ошол системаларга өчүткөнгө аракет кылыш керек. Баягы коммунисттик партиядан чыга албай келаткан жерлерибиздин бири ушул жерде. Ошон үчүн жанагындай көптөгөн көйгөйлөр, баягы азыркы заман менен системанын келишпей калган жерлерине сөзсүз түрдө көйгөйлөр жаралып, ошолор азыр айтылып, эми ошол нерселер менен жашап келатабыз да. Өзгөртө турган кез келди бул системалардын бардыгынчы. Ошол эле маданият министрлигинин өзүндө канча деген адамдар бар да, керексиз эле адамдар бар да ал жердечи. Мисалы үчүн 100 адам иштейби ал жерде, билбейм, мен кызыгып көрбөптүрмүн. Кыйла көп андан. Андан да көп болсо керек. Ошолордун бардыгы биздин налог, салыктын акчасына айлык алып аткандар. Менче мындай нерсе болбош керек. Ушулардын баарын караш керек да. Бир чоң бир реформага муктаж деп атасыз. Чоң реформага
азыр кылган болсок да кечиги кылган болобуз да. Каралбай айткан бир эле чоң мисалын келтирейинби? Бишкек шаарында Кыргыз мамлекетинин борборунда бир жакшы концерттик зал жок. Филармония бар. Бул дагы 80-ч жылдары курулган. 1000 эле кишилик. Азыр 1000ге да жетпейт, орундуктары менимче бир 800-900ге жетпеген эле орундук бар. Мына ошол жылдан бери канча жыл өтүп десек болот? 40 жыл, 45 жыл. 40-45 жыл өтүп калыптыр. Ошондон бери бир дагы концерттик зал курулу элек. Канча деген бийликтерди көрдүк. Кыргызстанды оңдой беребиз, мындай кыла беребиз, тигиндей кыла беребиз деген. Мына эч нерсе болуп келе элек. Но мен быйыл уктум, бир жерде концерттик зал планируется этилип атыптыр, бир жерге курулат экен деп. Бишкек аренаны айтып атасызбы? Жок, Бишкек аренадагы мындайча айтканда ал концерттик зал эмес. Спорт ордосунда эле ал дагы. Мисалы үчүн спорт ордосу дагы бул концерттик зал эмес. Тилекке каршы биз концерт койгон, ал андан башка жок биздин. Башка вариант жок бизде. Ошол эле коңшу мамлекет коңшуларга эле барсаң, былтыр многу театрыбыз курулду, многу концерттик зал курулду деп баягы айтып бизге мактанышат да. Анан мына мамлекеттин көңүл бурбаганын ушинтип эле билип койсо болот да. Балким биздин мамлекет жанагындай айлыктарын көбөйткөндүр, маданият кызматкерлеринин айлыктарын көбөйткөндүр. Жок, бул антип маданиятка көңүл бурулбаш керек. Маданиятка көңүлү бурулуш деп мен эмнени эсептейм? Ошол эле концерттик залдардын көбөйүшүн. Мына азыр спортко көңүл бурулуп атат десек болот. Анткени бардык кайсы шаар, кичинекей шаар, чоң шаар бардык жерлерде де стадиондор курулуп, бул деген багы спорттун келечегине мындайча айтканда фундамент салып коюшту да. Бизден мисалы үчүн бир 18-20 жылдан кийин мисалы үчүн ушу азыркы төрөлгөн балдардан жакшы спортсмендер чыгышы мүмкүн да. Ал эми маданият тармагына тилекке каршы мындай көңүл бурулу элек. Билбейм, азыр кылсак да кечигип кылган болобуз да. Мен ушул эле бул деген мисалы үчүн мындай да. Мен өзүм бокска кызыгам да. Дүйнөлүк бокстун тарыхына да кызыгам. Мисалы үчүн ошол эле Мухаммед Алинин, Майк Тайсондун өмүр баяндарына чейин жакшы билем да. Мен ойлойм, багы бизден Кыргыздан бир ошо Майк Тайсонду айталычы, чыгыш үчүн бизде ар бир Кыргызстандын ар бир айылында бирден боксерский зал болуш керек. Миллиарддардын жүрөгүн багынткан Майк Тайсон чыгыш үчүн да ар бир айылда болуш керек. Керек болсо ар бир көчөдө болуш керек. Майк Тайсонго окшогондор миллиондордон бир жаралган адамдар да булар эми мисалы үчүн эгер убагында Майк Тайсон кичинекей кезинде ошол жашаган райондо боксерский зал болбогондо анда биз Майк Тайсонду да көрмөй эмеспиз. Майк Тайсон өзү Майк Тайсон болоорун да билбей эле бир жерде мүмкүн күрүшчүк болуп өтүп кетмек. Мүмкүн бир жерде башка бизнес менен аралашып өтүп кетмек. Көрдүңөр? Бир таланттуу адамды табыш үчүн бүт өлкөдө ошого шарт болуш керек. Ошондой боксер Майк Тайсонго окшогон боксерди табыш үчүн да атам да. Бизде дүйнөнү багынткан бир ырчы чыгыш үчүн дагы ар бир айылда маданият үйү, музыкалдык мектеп, ошо ыр кружоктору, музыкалдык кружоктору болуш керек. Биз дүйнөнү багынта турган ырчылар, бир эле ырчы мисалы үчүн чыкса, бул канча деген муунга, канча деген жаш балдарга таасир этет. Аны кылган жумуштары, ийгиликтери. Мен ойлойм, детский спортко кандай көңүл бурулса, маданияттын дагы келечегине ошондой көңүл бурулуш керек деп ойлойм.
комментарийлерди окуп отурупчу мындай көп жерден байке сизди тирүү легенда деп айтышат да. Ушул сөзгө кандай карайсыз? Кошуласызбы? Мен бул бир мактап атып сөз жетпей калган бир сөз го деп ойлойм да. Тирүү легенда дегенди, легенда деген өзү легенда да. Ооба. Өтүп кеткен убакта айтыла турган нерсе да. Мен эми азыр көнүп калдым окшойт да, мен мындай тирүү легенда деп. Болбосо башында легенда деп айтып жүргөндө мен аябай каршы болчумун. Мени өзү сахнага тирүү легенданы бир нерсе деп айтып жүрө баштаппайбы. Мен эми ар бир алып баруучуга барып Айтпа деп айта албайм да. Сен азыр тирүү легенда деп айтасыңбы, айтпайсың деп. Чакырды, эми чакырат тирүү легенда, анан кийин бир нерсе король бир бана деп айтып жүрүшөт. Мындай нерселерди мен сахнада 10-чу жана аткаруучу Бек Борбиев деп койсом мага жетиштүү да. Эгерде баягы кичине мактагысы келсе, анда Кыргыз Республикасынын эл артисти деп койсун да. Болду. Беркинде тирүү легенда, анан кийин ырчылардын эстрадасынын ханы, падышасы, король эстрада. Кереги жок нерселер. Баягы бул кереги жок деп да айта албайм. Не обязательно нерселер да. Сөзсүз түрдө мындай айтыла турган нерселер эмес. Сиздин оюңуз боюнча ушул легенда деп аталганга ким татыктуу? Балким кыргыз шоу бизнесте айтсаңыз болот, балким сиз уккан. Мына легенда деп мисалы үчүн Ырсызбай Абдыкадыровду айтса болот. Мисалы үчүн да. Ырсызбай агабыздын талантынын таасири менен андан кийин көптөгөн оюнчулар чыккан. Бул киши өзүнчө бир мындай багыт, бир жол жараткан киши да. Анан ар бирин эле ал киши жараткан жолдо да көп адамдар, оюнчулар болгон. Алардын баарын эле легенда деп айта бербеш керек да. Легенда деп өзүнүн бир мектебин, жолун түзө алган адамды айтыш керек. Анан мен ойлойм, эң эле негизи бул мурдагы болгон кишилерди айтса болот да, легенда. Анан тирүү эле кезинде легенда деп берсе мындай бул сөздүн дагы маңызы жок болуп кетип атат экен. Бир мындай бир нерсесин жоготуп аткандай да. Анан көнүп калгандан кийин уга бересиң дечи, бирок негизи ошондой болуш керек деп ойлойм да. Оюңузга толук менен кошулам. Негизи сиз башка орус эстрадасыны же башка запад деп коет го, баягы батышта кимди угасыз? Мен кичинекейимден ошо музыка укканга жарамдуу болуп, баягы музыканы түшүнүп калган убакта мен итальянский эстрада ошол убакта 80-чи жылдары дүйнөнү багындырып турган кези болчу. Тото Кутуньо, мен эң жакшы көргөн композиторум ошол эле Челентано. Француз ырчысы Джо Дассен дагы Тото Кутуньонун ырларын ырдаган. Көп жерлерде мына ошо английский музыкадан дагы, англоязычный ырлардан дагы италия тилиндерди алган ырлар көп болчу ушул убакта. Дүйнө жүзүнүн бардык жеринде жана италиялык ырлар угулуп турчу да. Ошол убакта жана Сан-Ремо деген фестивалдар бар болчу. Быйыл Сан-Ремого бул барат экен, тигил барат экен. Азыр жанагы Евровидениенин эң эми болсо ал убакта Сан-Ремо болчу. Ал жерде мындайча айтканда, фестиваль популярных песен. Анан мен көп ошол Тото Кутуньонун мен Тото Кутуньодай болушум керек деп койчумун да өзүм мындай. Анан орус эстрадасынан Добрынин деген композитор бар болчу. Вячеславбы? Вячеслав Добрынин деген. Ошол дагы мындай көп мындай көңүлүмө жага берчү да. Ал эми кыргыз оюнчуларынан болсо мен көбүнчө Улуу Мундун, Ырсызбай агабыздын, Асан Керимбаевдин ырларын менен
эмес, алардан кийинки муундун оончу кийинки муундун ырлары менен чоңоюп калдым да. Мен мисалы үчүн Исрайыл Наманбаевдин аба салкын түн ортосу ай жарык деген ырлары жаңы чыкканда ошо мен ошол аккордеонду кармап калган кезим болчу да. Мен ошол ырлар менен чоңоюп калдым да. Азыр деле мындай мурдагы эстрада өкүлдөрү, кийинки эстрада өкүлдөрү деп калабыз го. Ал убакта да ошондой болчу да. Мисалы үчүн атамдар, менин атам ошо Ырысбай экенин, Асан экенин ырлары менен мисалы үчүн отуруштар ошо менен өтчү. Анан Исрайылдын агайларды алар окуз да келчү эмес да, мисалы үчүн. Түшүнбөйм булардын ырларына деп койчу. Биз жаштар именно ошо Исрайылдын агайдын ырлары менен Ибрагим Жунустун ырлары бар болчу. Тургуналы Нурматовдун ырлары. Ушундай бир өзүнчө берки поколениянын оончулардын мындай таасири менен чоңоюп калдык да. Мен ошон үчүн ар дайым айтам, оончулардан кимди мындай өзүңүзгө жакын сезесиз дегенде мен ар дайым Исрайыл агайды айтып жүрөм да. Мен мага көбүнчө эмне кереги бар калп айта берипчи. Туура. Багы ооба биздин баарыбыздын оончулардын атасы Ырысбай Абдыкадыровду айтабыз, бирок багы элдерге ушинтип айтканда жагам деп калп эле айта беришин кереги жок деп ойлойм. Исрайыл агайдын ырлары менен чоңоюп, мен ошо кишини жүрөгүмдө тутуп калган үчүн мен ошону айтышым керек. Ушундай деп эле айтам. Мен өзүмдү жаш ырчы деп өзүмдү кабыл алайын азыр. Сиз мага бир кеңеш бериңиз. Мына жаңы эстрадага аттанып жатсам, эмне кылышым керек, кандай бир жолдорго барышым керек, айтып бере аласызбы? Мен сразу эле жаш балдарга айтам, билим ал дейм. Музыкалык билим болсун дейм. Бул деген мисалы үчүн бул сөзсүз керек нерсе да. Кылып коюш керек эмес, это мындай. Сөзсүз түрдө болуш керек. Билим, музыкалык базаң болуш керек. Көп окушуң керек. Эгер ырчы болом десең, мейли көп деле окубай эле кой, бирок баары бир билимиң болуш керек. Ал мисалы үчүн ошол көркөм чыгармаларды окушуң керек. Сөз байлыгын арттырыш үчүнбү, эмне үчүн? Сөз байлыгыңды дагы анан чыгармачылык кругозор эмес, чыгармачылык фантазияңды кеңейтиш үчүн. Мисалы үчүн мен оон жаратам да. Мен ошон үчүн айтып атам. Оон жаратыш үчүн. Жөн эле мисалы үчүн ырчылык мындай боло турган болсо башкача талаптар керек да. Мага келип ушинтип сурап калышат да. Бекбай аке, сизде болуш үчүн эмне кылышым керек деп калат. Мен ошолорго айткан сөзүмдү айтып атам. Билим болуш керек. Көп. Орусча айтканда начитанный болушуң керек. Бул мисалы үчүн Жюль Вернди билесиң? Ооба. Мен кечинде эле бир баракта окудум да. Мен эми аны миллион жолу окугам, бирок дайыр барактадым да. Эмнеге? Мен просто ал эмеде азыркы мындай китеп окуганда билесиң, кетип каласың. Ошо китепке кирип кетесиң. Анан мунун баардыгын деле кылсам болбой атат го дешет да магачы. Эми баягы эң негизгисин айтайын, бул Кудайдан шык болуш керек. Жалпы тил менен айтканда талант деп коет го. Кыргызда шык эле деп коебуз. Шык болмоюн башың менен жер кассаң эле эч нерсе болбойт экен да. Чын айткандачы, муну чын эле моюнга алышыбыз керек. Кудайдын берген шыгы болуш керек. Анан берки нерселерди кылыш керек. Анан ошо шык бергенден кийин ошо шыкты өркүндөтүп, бөпөлөп, өстүрүп, багып, мисалы үчүн 35 жыл кызмат кыла тургандай кылам десең, анда бул күндө бир бакты дыйкан карагандай эле дыйканчылык кылышың керек. Кудай шык берип койгон деп жатып алгандарды көргөм мен, көп сахналаштарды көрдүм бул жашоодочу. Өстүрбөй ошо боюнча калып кеткен ырчылар, оончулар болду мисалы үчүн да. Кудай берген мага дейт дагы бир убагында дүңгүрүп алат дагы. Анан кийин көрсөң, эмне болду десең, болбой атат деп жүрөшөт. Бул деген Кудайдын берген шыгын дагы нар жака алып кете албады деген кеп да. Бардыгы биринчиден Кудайдан болуш керек ошон үчүн. Анан кийин өзүң аракеттиң ошол жана билимиңди
ошол эле кругозор, ошол эле музыкалдык кругозоруң, көрөнгүң, ушулардын баардыгы өз деңгээлинде болуп туруш керек, карап туруш керек баардыгын. Мисалы үчүн артисттерге барып бир бутылка арак койсоң болду да. Артисттер ушу бир бутылка арак ичсе сүйнөт сен менен дегендей түшүнүк бар болчу илгери. Билбейм, азыр жокко дейм анда. Бир бутылка менен кандай артист болсо эле таң калтыра албайт болушуң керек да. Бирок ал убакта ошондой экен. Мисалы үчүн мен биринчи өзүмдүн Бекборбиев экенимди Токтогулдан Ошко барып билдим да. Оштун телевидениясына барып, фамилияң ким, Борбиев, атын ким, Бек деп жазсам, ошектегилер жазып аткандар, Бекборбиевден сенсиңби деп. Көрсө мен ырларым тарап, уже Ош шаарында аябай популярдык. А мен келип эле вокзалдан такси менен эмеге келгем, радио компанияга. Ошондо эле мени Бекборбиев деген ушул бала турбай, жаш бала турбайсың сен деп эле мен 20 жаштан эмеге киргизишти. Ичине радионун ичине кирдим, ушундай столго отур, азыр дүйнөнүн тияктан ызы чолочу Бекборбиев келип, Бекборбиев анан мен что-то мени алмаштырып окшойт, бирөө дайбирөө бар окшойт, Борбиев Бек деген. Ушундай эме да, мен өзүмө албай элем да. Анан бир аздан кийин келе ошол убактарда баягы арак өлө дефицит болуп аткан кези болчу. Нар жактан алып келип туруп бир бутылка аракты коюшту. Ошого чейин мага бирөө мындай сыйлап, андай сый көрсөтө элек болчу. Бирок биринчи көргөн сыйым бир бутылка арак болгондо мен ушуну айткым келип атат. Мына биздин элибиз, өзүбүздүн эл бизди кандай баалайт? Ал убакта бирок 2 бутылкага бир кой келчү. Элестетип коёр. Эми азыркы акча менен $100 экен да бул бир арагыңыз. Бир арак ошондой да. А мен ал убакта таптакыр ичкен бала эмес болчу мага чейин. Мага арактын койгонун билем что, аябай мындай сыйлуу жерлерге кое тургандай, сыйлуу конокту сыйлагандай сыйлап, бирок баары бир арак да арак. Ооба. Нан деле коюлган жок, эми биз радионун ичинде кайсынан баягы пиястан туурап туруп, закуска. Анда алыр бул мындай да, алар деле улуу адамдар эмес. Менден көп болсо бир 5-6 жаш улуу эле адамдар да. Бирок баягы кем алып берелим пияс менен жыттап туруп деп атышпайбы. Биздин артисттерди көргөндө булардын эң баягы баалуу нерсеси арак. Сонун арак болуш керек. Сүйгөнүн алып берет деп атат. Мени байке деп эметкиче мен бир досум келип калды, тур кеттик. Мен муну албайбы деп калдым. Мен айттым, мен ичпейм акелер, кечирип койгула. Бул ичпейт анан кийин мен алып кетип калды. Мен айтайын дегеним, бул бизге азыр артисттер багы өзүнүн багы ырчылык өнөрүндө эле багы кыйын болбосо, мындай жалпы интеллекти, билими, кругозору ылдый деп ойлошот азыр деле. Тилекке каршы ошондой. Ошентип ойлошот, анткени биз өзүбүз да повод берип атабыз буга. Ырчылардын көбү, мисалы үчүн мен билем, кичинекейинен 5-6 жашар кезинен же бир 10 жашарынан ырчылыкка кирип кеткендер болот. Алар мектепти кийин окуган эмес, сахнада жүрүп чоңойгондор бар да. Билим алган эмес. Бир муун бар ошондой. Бул багы кээ бир ырчыларыбыз тилекке каршы жаштыргандар эле эле көрүп турат. Багы билим албай чоңоюп калгандар бар. Мектептин билимин албай. Бул деген мектептин билимин албайт деген деп деле жашап, билимин албай деле билимсиз деле болуп жашап өтүп кете бересиң. Бирок сенин билимсиз экениң мектепти бүткөндөргө караганда салыштырмалуу билим кыласың. Сен билимсиз экениң туурабы? Мындай жөнөкөй карапайым турмуштачы, же болбосо бир интервью берип аткандай билим кыласың. Сен багы көп нерсени түшүнбөөрүңдү эл билип калат. Анткени сен билим алган эмессиң да, сен билбейсиң. Ушундай нерселер да. Ошон үчүн мен ырчыларга, эмелерге айтам. Керек болсо өзүм ырчы коллегаларыма айтам, балдарыңарды
ырчы кылганына шашпагыла. Болот. Барды Кудайдан. Бирок жалпы эл алган билим, мектеп билимин берип койгула, калтырбагыла. Бул эми багы кичинекей кезинде популярдуу болуп ырдап багы кичинекей бала кезинде мектеп курагында эментип калса, ага уже мугалимдер да башкача мамиле кылып, поблажка кылып, анын жакшы окуганына зыян тийип калат да. Ошон үчүн мен бул эми менин жеке пикирим. Дайыма айтам. Кичинекей бала өзүнүн балалыгын, анан кийин базовый билимдерди, мектеп билимин, ошол орто мектептин билимин алып чоңой болсо, кийин өзүнө жаман. Кийин чоң ырчы болуп калганда дагы бул өтө аксатып коет да. Бул бир. Экинчиден багы музыкалык билимди, мисалы үчүн сөзсүз жогорку окуу жайды бүтүш керекпи деп кылат го. Ооба. Эгерде багы профессионал музыкант болом десең, өмүрүмдү ушу музыка изилдеп өтөм десең, жогорку окуу жайга окушуң мүмкүн. Бирок мисалы үчүн ырчы болом десең, жакшы вокал мектебин бүткөнүң жетиштүү. Билимиң ошол эле убакта политехте, университетте, башка бир тармакта окуп койсоң, бирок параллельно бир жакшы вокал мектебин бүтүп койсоң, ошол жетиштүү. Бирок жогорку окуу жайдын дипломун эле алып коюш керек эмес. Ошонун базовый билимдерин баарын алып өтүш керек. Ошол эле математиканы. Мисалы үчүн мен мектепте эң жакшы көргөн сабагым эмне деп ойлойсуң? Физкультура. Тамаша. Математика болсо керек. Эң туура. Мен физкультураны да жакшы көрөм. И математикада мен эң жакшы көргөн мен. Ошол математика деп ошон үчүн ыр чыгарып жүрөм да мен. Ай ким билет деп. Туура. Мен эң жакшы көргөн сабагым бул математика болчу. Мен 5-чи гимназияда математика уклонениеда окугам. Вышмат деген менин эң жакшы көргөн сабактарым да. Ырчылар бизге эмне кереги бар математиканы деп айтышат азыркы эметсең. Жок. Математика сен ырдаганыңа эмес, бул жашаганыңа керек. Ошол ырчы болуп өмүрүң узак болушуна керек. Жөн эле мындай жөнөкөй эле карапайым турмушта сен математиканы окуганың керек да. Бул математика бул дыйкан болсоң дагы керек, механик болсоң да керек, бизнесмен болсоң тем более керек. Ырчы болсоң да керек да. Анан кийин мен жогорку окуу жайда окуган музыкант жаш балдар бар да, бизде мисалы үчүн жанагындай история дегендерди өтөт. История Кыргызстан бизге мисалы үчүн эмне кереги бар? Физиканын эмне кереги болмайт? Мен айттым, вот кызык адамдар экенсиңер. Силер аны билбей кантип ырчы болом деп атасыңар? Тарыхын, кыргыз тарыхын билбей туруп, кантип ушул кыргыз мамлекетинде тарыхын билбеген мамлекетте кантип ырчы болосуң? Негизи шоу бизнесте аябаганда көп кызыктуу окуялар болот да. Анан кээ бирөө ар кайсы ошол социалдык тармактарга чыгып калат, кээ бирөө көмүскө да алып калат. Бир нече убакыт мурун ошол бир аябай бир хайп болгон бир окуя чыкты эле. Сиз ырдап атсаңыз, бирөө келип жаныңызга келип анан сүрөткө түшөм деп тура алган да. Анан ошого сиз баягы кичине мындай айтып койгон сай, эми жалпак тил менен айтканда мешать этпей мага ырдап атам депчи. Ошол боюнча бир өз оюңузду айтып кетсеңиз. Аябай эмне үчүн хайп болду эле да ошол видеоңуз. Теманы азыр да көтөрүп атканыңа рахмат. Бул нерсени биз элдерге жеткиликтүү кылып түшүндүрүп айтышыбыз керек. Мисалы үчүн мен айтышым керек да, мен өзүм милдетим катары көрөм да, бул мен үчүн эмес. Бул келечектеги биздин маданият, сахна маданияты жөнүндө биз бир түшүнүк кылып алышыбыз керек өзүбүзгө. Бул жанагындай да бизди сыйлабагандыгы да, булар артисттер да булар менен боло берет дегендей маанинин бир чекеси ушул жерде да жатат да. Артисттер эмне сүрөткө түш булардын милдети да деп ойлошот. Хотя биздин милдет эмес ал. Биз сахнада ырдап кызмат көрсөтүш биздин милдетибиз болушу мүмкүн, бирок биз жеке убактыбызды бөлүп же болбосо ырдап атканда бирөө менен сүрөткө түшүш биздин милдет эмес. Ушунчалык ыңгайсыз экен, эми эл деле түшүнсө керек да, ошону түшүнбөйт окшойт көбү. Эми
түшүнгөндөр да көп, аны билебиз. Түшүнгөндөр түшүнбөгөндөрдөн көп. Ошон үчүн биздин коом, ошон үчүн биздин маданият мына кармалып турат десек болот да. Бирок аз болсо да бирде ошондой көрүнүштөр болот. ооба, Ырдап атканда сахнага ошондой чыгып, биз эми сахнабы же болбосо жөн эле түз эле полдобу элдер турган, биздин сахнада түз эле полдо турсак дагы биздин айланабызда 4-5 метр жер, бул артисттин жеке, мындайча айтканда, иштөө оруну. Мына ошол жерге кирбеш керек. Баягы жеке чек араларды бузбаш керек деп коебуз го, бир адамдын дагы мисалы үчүн жармашып алып сүйлөгөндөр көрсөң мындай эме го, бир ыңгайсыздык жаратат да. Тиги дагы ошондой нерсе. Тем более ырдап атканда иш кылып бир мындай бир ырдын бир созгон жерине келгениңдеби, бир келип туруп сени бирөө кучактап турса, анан сен бул биринчиден бир маданиятсыздыктын жеткен бир начар жери. Анан мындай нерсе болбош керек деп ойлойм. Мисалы үчүн Индиянын жанагы баягы өтө кедей жашаган райондорунда билим деген вообще билим жок ал жерде. Анан ал жерге мындай баягы күнү бир ютубтан эме көрүп атсам, блогерлердин тарткандарын көрүп отурсам, бир Индиянын ошондой жерине барса, ал жерде жөн эле адамды деле ошентип делдейип карай беришет экен да. Ал ырчы деле эмес, просто өзүнө окшобогон, башка расада окшобогон. Анан баардыгын ошол эми ошо блогер айтып атат да, булар бизде адамды көрбөгөн үчүн ушинтип карап атышат дейт да. Анан ошол эле убакта Европага барып көргөнсүздөр. Европаны көрбөсөк деле ошондой блогерлердин неметсек, Европада бир адам ошентип карап койсо, даже барып полицияга кайрылып заявление жазып коюшу мүмкүн да. Мындайча айтканда, мени тетиги киши карап атат. Менин өзүмдүн баягы мындайча айтканда личный пространствону бузуп атат, тийишип атат ошого. Мисалы үчүн сталкерство деп коет, харасмент деп коет. Баягы ыңгайсыздык мага жаратат. Аны карап аткан. Деп эле сен заявление полицияга барып штраф төлөп чыгасың да, мисалы үчүн. Европада ушундай мыйзамдар бар. А тигил жерде ошону айтып атат дагы, блогер тартып жүрөт. Уже мына жерде мен канча штраф алмакмын, мен мындай тиңде, мени карап атышат, мындай деп. Неге андай? Европада ошентип ошол эле блогер Европага барса эч ким карабайт аны. Мынтип даже көздөрү мындай кадалып кетпейт да бирөө менен. Америкада деле ошондой экен. Мисалы үчүн бирөө менен көзүң кадалып кетсе, чё смотришь дейт да, сразу эле. Анткендин өзү маданиятсыздык да, бирөөнү карап. Бул жерде мен азыр айтайын деген жалпы мындай оюмдун маңызын түшүндүңүздөр го дейм. Бул жерде биздин коомубузду тескерисинче биз алдыга ушундай нерселерден өтүшүбүз керек. Баягы ушундай бир жапаячылык, артка мындай дилдейип карай берген, анан барып сүрөткө түшкүң келип кетсе, барып сүрөткө түшүп, жок, андай болбойт. Тилекке каршы жазылган дагы, жазылбаган да правилалар бар. Бул жашоодо, бул маданияттын жазылбаган мыйзамдары да. Баягы сахнага чыкпаш керек деп бир жерде закон, мыйзам көргөн эмесмин, бирок бул табуу бар. Биз кичинекейибизден бери эле биз билебиз эмнегедир кайдан экенин. Мен билбейм, түшүнбөйм каяктан алганыбызды, бирок мен билем сахнага чыкпаш керек. Тигил жерде бирөө иштеп атат. Чыксаң болот, бирок ал уят. Анда эртең айлыктарга ошол айлыгың болсо айлыктарын эртең антип карайм дейсиң да, мисалы үчүн. Тигил жерде баягы сен айтып аткан видеодо мен бул нерсени бүгүн эле ошол кече былтыр эле айткан эмесмин. Мен дайыма мына 30 жыл кызмат кылсам дагы сахнада ошол канча болсо ошончо жыл айтып келем. Эже чыкпагыла. Керек болсо ырдап атканда ыр убагында гүлдү берилбейт. Гүл берил. Ырдап бүткөндөн кийин анан келип берилет. Ырдап атканда барып туруп гүл берип калышат го. Ну, көрдүңөрбү? Антсе деле болот. Ыңгайсыз. Бирок ыңгайсыздык бул маданиятсыздыкка алып келип калат да. Ошон үчүн биз менин курагымдагы ырчылар, сахна адамдары биз айтышыбыз керек муну. Туура айтасыз. Жаман
сөздөр айтылат билем. Өзүң ким деп ойлоп алган жок, эч ким эмес. Бул жерден бир нерсе деп ойлоп алыштын кереги жок. Туура эмеспи? Туура эмес деп айтышыбыз керек. Мен ошондой курактамын. Мен калп эле элдерге жагыш үчүн элдердин туура эмес оюн туура деп коюп, мындайча айтканда деп ситуациялардан чыгып кете турган куракта эмесмин мен. Туура эмес деп айтышым керек. Туура деп айтышым керек. Мен сиздин оюңузга 100% кошулам. Ошол сөзгө дагы кошула кетсем, чындап эле баягы адам баласы ырдап атканда анча-мынча жөн эле сизге сырттан оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок ошол убакта ошончо сезимиңди, ошончо баягы элементарды могу дем алып атканыңда бир туура техникасын колдонуп чыгарасың да, анан ошол убакта бирөө келип жармашат, мынтет тигинтет ыңгайсыз, аябай ыңгайсыз. Анан ошол убакта уят болуп калсаң, андан жаман, жандуу ырдап атсаң андан жаман. Ошон үчүн мунун баарын сахнага чыкмак турсун. Ошол жерде мисалы бизде көбүнчө баягы кафе, ресторандар, тойлордо бир жерде болуп каласың го, баарына жакын болгонун. Мындай айтканда көп адамдарга мындай доступный болуп каласың да, биздин ырчыларды ошол доступный каалаган угамды бар эле сүрөткө чыга алам деп, анан элдин көзүнчө болгонубуз үчүн биз баягы бир аз маданиятты сактап, камералар бар дегендей, анан мынтип каласың, ыңгайсыз туруп каласың. Ошон үчүн ошо кайрыла кете турган нерсем, чындап эле ошонун баарын сактасаңыздар жакшы болот эле. Эгерде сүйүктүү ырчыңыз менен сүрөткө түшөм же видеого тартылам десеңиздер, концерт бүткөндөн кийин, ырдап бүткөндөн кийин жакшынакай сурансаңыздар болот. Эми убактысы бар болсо, мүмкүнчүлүгү бар болсо, албетте кантип эле жок десин. Негизи шоу бизнестечи мен жаман көрбөгөн нерсем интригалар аябай көп да. Ушакташып эле бул тигиндей экен, мындай экен деп эле ар кандай, мен шоу бизнеске көп аралашпайм, бирок ошентсем дагы ар кандай интригалар келе берет да байке. Анан ошону сизден бир сурайын дедим элем. Мага биздин кыргыз шоу бизнесинде бир нерсе жакпайт. Байке, ошондо мен биринчи жолу айтып атам. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда анча-мынча телевидениеде отурган редакторлар жана радиодо отурган музыка редакторлор өзүнүн табитине жараша байке элге ырларды өткөрөт, коёт да. Ал өзүнүн жеке табитине жараша байке, субъективно. Анан элдин баары ошону кайра кое берсе, ушундай турбайбы, бул хит турбайбы деп баягы эл кабыл алат. Ошондой бир топ бар да бизде байке, 4-5 адам, 5-6 адам бар. Ошондо меникин чыгар, мен сеникин чыгар деп өзүнчө бир сүйлөшүп алганын баарын тааныйсыз, билесиз. Биз шоу бизнес адамдары негизи биз мындай кайналышып жүргөн, мындай көбүнчө актив болуп жүргөн адамдар жете 300гө жакын адам экенбиз байке, примерно. Анан кирип чыккандар бар, эми 10-15% кирет, чыгат, баягы бирөө эс алат, кайра жаңысы келет дегендей. Бирок ошол адамдар бүгүнкүгө чейин көп жылдан бери, бир жагы эле бир 10 жылдан бери ошол анча-мынча ушинтип рулет да, грубо говоря, орусча айтмакчы. Ошолордун көп интригаларды угам, кааласа бул передачага чыгарып коет, өзүнүн керек болсо гос каналдарды өзү жеке менчик кылып алган да байке, бизнес кылып алган. Ошолорго эми билесиз кимдерди айтып атам. Ошолор жөнүндө окуяларыңыз болду беле? Кандай алар менен кызматташасызбы ошол адамдар менен? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Тилекке каршы сен айтып аткан нерселердин баардыгы мен билем, андай нерсе бар. Биздин ошо маданий коомубузда албетте жок болсо жакшы болмок. Андай терс көрүнүштөрчү. Бизде ошондой топтор бар. Ар кандай аталышат алар. Өздөрүнчө бир шерине куруп алгандар да бар, мен билем. Бири-бири менен катташып. Булар мындай да ошентип бир ийгиликтүү проекттерди кылышкан убактарында, бир ийгиликтүү проект деген бир ырчыны атагын чыгарып, мисалы үчүн продюсер кылышып, ошолор өздөрүнүн табитине жараша тилекке каршы өздөрүнүн баягы кызыкчылыгы үчүн алар ошол ырларды кое берип, бир өзүнчө музыкалык табит кылып, мындай бир эл арасында бир музыка дүйнөсүн башка жакка бурабыз дегендер да бар да, мисалы үчүн. Мен мындайча айтканда, сен КТРде ошол силер чыгармачылык жолуңарды баштап жүргөндө иштеп жүргөн музыкалдык редакторлордун жөнүндө айтып атасың. Мен билип атам азыр, даже атын деле айтып коюшум мүмкүн. Канат Култаев деген жигит жөнүндө айтып атасың сен, примерно мен билип атам да. Эми анын жанында дагы бир 2 бар, даже мен таанып, мен менен жакшы мамилелештер деле бар. Кеп бир эле Канат Култаевда эмес ал жерде айтыла турган. Кеп ошол убакта керек болсо азыркыга чейин бул нерсе, мындай нерселер бар. Мен билем, жаштарды өздөрүнүн бир тиешелүү же болбосо бир тыйын тыпырын алып алган, бир кызматын көрүп алган ырчылардыкын
көбүрөөк берип баягы эми КТР деген биздин баягы номер 1 каналыбыз болуп аткандыктан дистрибуция боюнча деп коелучу. ооба бул нерсе баягы жаш ырчыларга өтө маанилүү. Ал жерден баягы өздөрүнүн презентациялары кетип тургандай. Но тилекке каршы эми азыр канат менимче ал жерде иштебейт. Бирок мен ушул убакта бажы тармагында иштеп жүргөн убагым болгон. Мен ошондо бир жалпы чогулушка баргам да. Мага ошондо бир ырчылар келген. Оштук, түштүктүк деп бизди бөлүп коюп атат. Мен айттым, силерди ким бөлүп чыгарбай атат? Бизди чыгарбай атат дейт да КТРге. Бек акем, сиз биякта бажы жакта жүрөсүз. Анан ким чыгарбай атат десем, Канат Култаев чыгарбай атат дейт. Мен айттым, менче ал бала өзү да түштүктүк болуш керек эле. Анан кийин мындай логика жокко түштүктү айтпагыла балдар дедим. Антип айтсаңар, бул маданият кызматкерлерин бирөөсү ошентип айтып аткан болсо дагы, силер антип айтпагыла. Мейли ошол бир музыкалык бир редактор кайыкта иштебесин, Канатпы же башка бирөө мына бир трайбализм менен алектенип өзүнчө эл жерди бөлүп аткан болсо дагы, силер акылдуу эстибизиңерби? Силер антип айтпагыла. Өтө уят нерсе. Бул жерге бөлүп сен эми мен айтып атам жаш артисттер, силер Кыргызстан кыдырып көрдүңөр беле жалпы? Бирөө айтат кыдырып көргөм дейт, бирөө айтат Кыргызстанды кыдырып көргөн гана адам билет да биздин кандай кичинекей экенибиздичи. Бир күндө тиги башынан бу башына чыгып кетесиң да. Биз өзүбүздүн айылыбызда, ана шаарыбызда жашап эле биз ош десе баткен десе бир жердин түбүндө. Жок, жердин түбүндө эмес балдар. Бир күндө жетип каласың ал жерге. Керек болсо ар жакка башка мамлекетке өтүп кетесиң бир күндөчү. Сен канчалык аң сезимиң тар болсо, ошончолук трайбалист болосуң. Бизди чоң ойлойсуң кыргыз элинчи, Кыргызстанды, жерин. Бийикпи аң сезимиң? Анда сен билесиң, биз кандай кичинекей жерибиз, бизге эл катары, жер катары бөлүнүү. Орусча айтканда вообще невыгодно. Туура. Кичинекей калп болсо. Кичинекей калп болсо, анан кийин 8 миллиондон 5 миллион кыргыз болсо. Айта берсең көп да мындай эмелер, себептер көп. Бирок анан кийин мен ошол эмеге келгем. Чогулушка. Келсем ба сен айтканакчы, мен ушул убакта 1-2 жыл ошо шоу бизнес менен мындай көп катташпай, Алысыраак болуп калдыңыз. Ал мен бажыда иштечим да. Келсем ошондо бир өзүнчө каста пайда болгон экен ошол убакта. Продюсерлердин бир кастасы да өзүнчө. Алар чечип калышкан экен, ким ырдайт бул шоу бизнесте, кыргыз чоң сахнасында. Ким ырдабайт дегене чейин өздөрү чечип калышпыр дагы. И ошол чечимдери ийгиликтүү болуп, алар өздөрүн чын эле бул жашоодо значимый көрүп, мындай чын эле биз бир нерсе чечилгенбиз деп калышкан кез экен да. Анан кийин Канат деген бала, ошол Култаев деген ошол убакта эле баарын калчап турган кез экен. Анан ал Канат деген бала практикант болуп студент кезинде Мыктыбек Арстанбек ошо музыкалык редактор болуп турганда ошого келген да. Мыктыбек менин досум да. Мен көп барчымын ал жерге, жардам берчимин Мыктыбекке. Ошондо практикант болуп жүргөн бала. Анан мен айттым, Канат бергилчи. Мен таанысың десем, Бек ака сен тааный. Сен эмне? Мен эмеде отурабыз, собрание болуп атат. Менимче сахнада Мелис Байко отурат, Эшимканов, Султан Раев отурат, Ибрагим Жунусов отурат. Эми багы Ошол жерде сахнада отурушат алар багы. Ошондо бир конфликтный бир нерселерди чечкени, ошондо собрание кылышкан экен да. Анан биз эми залда отурабыз тиги. Мен балдарды ээрчитип келдим багы. Биз КТРге чыкпай атабыз. Наразы болгон балдар. Наразы болгон балдар да. Мен Канатты чакырмай бергилчи дедим да. Отур, сен ушундай сөз болуп атат, ошол чынбы? Сен эмне мындай, сен каалаган адамды чыгарбан, каалаган чыгарбай алгансың ба? Деп мындай мойнунан кысып кучактасам, тиякта музыкалык жана берки редакторлор карап турушпур да. Эми алар кыздар, эми мен курактуз бар арасында. Тигине Бекөрүев Канат Култаев туруп атат деп ызы чуу кылып жүрдү. Анан элдин баары собрание токтоп эле
баягы мен карап калышты. Мен жанымда канат. Мен урган жок, сен уруп атам. Бар, тияка деп аны кайра кетире бердим аны. А мен анан ошол жерде сөз берилгенде айттым. Мындай кылганыңар туура эмес дедим. Таланттуу баланын талантын бууп коюш бул чоң күнөө. Наркы дүйнөдө дагы жооп бересиңер. Ушул дүйнөнүн өзүңөрдө бумеранг деген бар жанагындай. Карма кайра келип өзүңөрдүн башыңарга тиет бул нерсе. Андай кылбагыла. Уят болот. Сен жанагы музыкалык редакторлор бар да, сен бек антип эле кой, сен билебиз, сен баардыгын элдин баарын муштумга ишенип эле башкара бересиң. Мен айттым, мен азыр канат турдум бу. Ушинтип эмне кыласыңар, ушинтип айтып бериштин эмне кереги бар? Бул жерде мен азыр уруш жөнүндө же мушташ жөнүндө айттым. Силердин кылганыңар туура эмес десем, жок деп баягы өздөрүнүн туура эмес жагын жабыш үчүн мен жаманатты кылып, мен жанагындай сен ушундай зөкүрсүң, элдин баарын уруа бересиң, сөгө бересиң деп ошол жагын өтүп кетишти да. Анан ал жерде дагы тиги Мелис байке да бек тиги канаттандай кылганын мен айттым, ой урайын дегенде ойно жок, кантип урайын ушекте 300-400 кишинин көзүнчө. Канат айтчы десем, канат дагы мен урдуң дегендей кылып коет атпайбы ал жердечи. Анан менин жанагындай ошо чогулушка өзүмдүн эмемди айтайын деп барганым калып кетти дагы. Менин жанагы эле жагым жөнүндө сөз болуп, анан мен ал жерде айта албай калдым. Анан ошентип айттым. Канат дедим. Сен азыр айтканың үчүн мага жооп бересиң деди. Бул эми баягы жигитсиң да дедим. Сен азыр мен урдуң дедиң, ошон үчүн жооп бересиң. Жооп берсең, анан кийин экөөбүз дальше сүйлөшөбүз дедим. Жооп бере албайсыңбы? Анда башкача сөз болот деп ушундай деп эле анан мен чыгып кеттим. Собраниясын катышкан да жокмун. Мен тиги балдарды барып тике алып кириштин ордуна кайра өзүм ошон чыгып кеттим. Бул кайсы жылдар эле? Ошол жылдар. 2010 болуш керек, жата. Жок, 2010го чейин болчу бул. Мен 2006 беле, 7 беле ушундай да. Анан ошо менен бир күнү анан мен тиги Нурдин деген малар ошого үн жастырайын деп кечинде саат Бакен билебиз. Кечки саат бир 7-лердеби, эми элдин баары жумуштан кетип калган, аңгырап бош калат кыты. 7-лерде баратсам, коридордон бирөө келип атат. Наркошна. Мындай бараткандан жанына келген экөөбүз кездешип карасам, Канат экен Култаев. Мен көрүп дагы баса албай калды да туруп калдым. Мен айттым, кир мыяка дедим. Кир деп да айткан жокмун, башымды ыйкадым баратканага. Анан кир айттым, акмак. Эмне андай кылдың? Эми тигилердин көзүнчө тиги эжелер мага ушинтип айтты деди, ошекте баягы ошондой кылып сиздин оозуңузду жабабыз деген, мен алардын сөзүн айтпай кое албадым. Ошентип койду, кечирип коюңуз деп анан ошол жерде эми кичине жигитче да сөзүбүз болду ал жерде, бирок ушундай мааниде айтты да. А мен айттым, Канат дедим. Азыр менин көзүмчө кимдерди чыгарбай жүрөсүң дедим. Мисалы үчүн, ошондо чыгарбай жүргөн балдарга азыр чаласың дедим. Менин көзүмчө аларды эфирге чакырасың дедим. Чалдырттым. Алар ошектен чалды, мен Канат Култаев ушундай эфирге келди деп тиги балдарды чакырды да, мисалы үчүн. Бул нерсе азыр кандай деңгээлде экенин билбейм. Мен КТРге багы жаңы жылда бир съемкаларына эле барып калбасам, мен көп жылдардан бери муктаждык деле жок. Чынын айткандачы, багы калп эле эфирлерди эле отура бербей, менден муктажыраак жана жаш ырчыларга багы КТР көңүл буруш керек да өзү негизи. Ошондой деп мен ал жака көп деле барбайм. Бирок ошондой нерсе али күнгө чейин кээ бир жерлерде бар деп угуп жүрөм, билип жүрөм. Менимче багы адам канча бул жер жүзүндө жашаса, ошончо убакыт багындай человеческий фактор деп коет го, адамдык факторго тиешелүү жанагындай интригалар,
боло берет. көрө албастыктар, мындай нерселерден албетте азайтса болот, бирок маданияттын, билимдин күчү менен ушундай нерсе адам бар жерде мындай нерселер менимче улана берет. Мен муну кабыл кылышыбыз керек. Моундай эле бир философиялык суроо. Бекбурбиев 10 жылдан кийин ушул нукта уланып кете береби? Кандай деп ойлойсуз? Бул сурооң мен жооп бере албайм биринчиден. Бул Планыңыз бар да? суроого Алла таала муна жооп бериши мүмкүн, бирок планымды айтып коюш мүмкүн. Ден соолукта Баары болобуз. ден соолуктары жакшы болсо, эмнеси бар экен? Мисалы үчүн да, уланып кете берем. Сахнага чыгасыз, oyun Мен жаратасыз. мисалы үчүн мындай да, мен былтыр 1 жылдан өтүп калды, инфаркт болдум да. Эми мен Инстаграмга деле жазгам, көп менин окурмандарым, эмелерим деле билет да. Жүрөктөн операция болдум. Анан кийин сен дагы 10 жыл десең, мен ойлоп атам, бул жүрөктү да эс алдырып алып жүрүш керек экен да. Мен мына жүрөктү бир эс алдыра элегиме ошо 35 жыл болуптур да. Бул Кандай жооп? анан дагы 10 жыл десең, мен анда эс алдырамбы? Жүрөк выдержит эле мен жүрөгүм депчи. Чыдайбы ошого деп мен азыр ошого эме болуп кеттим да кичине. Мен инфаркттан кийин врачтар айтат да, көп нагрузка кылбаш керек. Нагрузка деген эмне? Бул перелет, жол, машина менен жол жүрсөң деле, самолет менен учсаң деле баары бир жол азабы, көр азабы. Уйку убагында болуш керек. Мен могу чыгармачылыктын айынан бир жакшы уйку көрө элегиме көп эле жылдар болуп калды да. Болбосо күндө бир убакыт 1 саат кирип чыгайынчы деп студияга кирип үйдөн, ошо боюнча бир 3-4 сааттан кийин чыгасың да. Ар бир багы биякта баштагы нерселердин баарын клавиша менен чукулап отуруп, мунун баардыгы азарт менен отура бересиң музыкада, бирок жүрөккө нагрузка. Жакшы эмес да. Анан дагы 10 жыл Кудай ден соолук берсе, мисалы үчүн ушундай күч кубат берсе, дагы деле жүрүп кое беребиз. Жүрүп бүт Кудайдын колунда да. Анан албетте баардыгын эле Кудайдын колунда деп багы жоопту жеңилдетип кое бербей, өзүң да аракет кылышың керек. Бул багы мен айттым го жана, Кудай шык берет, аракетти өзүң кылышың керек деп. Ошондой багы Кудайдын берген шыгы бар, аракетти. Анан кийин ошол эле ден соолугуң деле ошол убакта көрсө, убагында карап эле, багы көп нагрузкаларды бербей. Эми биз темирден эмес экенбиз адам. Мен жаш кезинде мен ойлочумун өзүм, бир темирден жаралып калган окшойм депчи. Мен жанагындай эч кандай бир күн уктабай койсом эч нерсе эмес, 2 күн уктабай койсом эч нерсе эмес болуп жүрө берчү да. Муну баардыгы көрсө бир убакта ассаламу алейкум деп коет экен да, ден соолуктагычы. Багы ошон үчүн бул сурооңо ушундай жооп айтам. Баардыгы Кудайдан, анан өзүбүздөн. Демек баары жакшы болсо, сизди дагы деле сахнада көрөт экенбиз. Көрө. Эми Кудай мырза өзүңүз жакшылап караңыз эми. Ооба. Аракет кылып атам. Менде ушундай болгон да. Мен айтып атпаймынбы багы. Өмүр бою ошого чейин, 20 жашыма чейин мен спортсмен болом деп, спортчу болом деп чоңойгон болом да. Мен спорттун көп түрүн менен машыктым. Ошонун ичинде ошол убакта күрөш боюнча, эркин күрөш боюнча мен разрядым бар болчу, эмеден, бокстан. Мен волейболдон разрядым бар болчу, баскетбол, мен бардык көп спорттун түрү менен, шахматтан бар болчу керек болсо менде. Анан мен ошол убактарда армия аскерден келдим.
Мен мындай айтканда ийгиликтүү кызмат кылып келдим. Келгенден кийин өзүңдүн баягы армиядан келгенден кийин баягы күлкү менен тамаша менен эскерип калабыз го. Мындай өзүң эме болуп келесиң да, абдан эгоң көтөрүлүп, Сыймыктанып өзүң менен. сыймыктанып, мындай жигиш азыркы мындай тамаша сөз менен айтканда дерзкий болуп келесиң. Күчүң каяка жумшаарыңды билбей. Студентпин өзүм. Политехтин 3-чү курсуна келип восстанавливаться эттим. Жаш баламын, билесим да мен. Бүт адамзаттын кантип өзгөртсө болорун билем. Анан Мыктыбек бар, менин досум Арсанбек, курсташым, ал экөөбүз бирге болдук. Анан Фрунзе деген шаарда жашачык ал убакта. Ооба. Анан мен айттым, эмне биз Фрунзеде жашайбыз? Эмнеге Пишпек эмес? Пишпек го биздин атыбыз. Деп анан кийин ошондой кылып биз митинг кылып, Мыктыбек экөөбүз дагы ойлорубуз бир жерден чыкчу да ал экөөбүздүн. Анан Пишпек деп өзгөрүлсүн деп ректорго чейин жетип биздин ызычубуз. Өзүм мен чыгармачылык жолго өткөн чечимиме чейинки эмелерин айтып берейин деп атам да. Ооба. Анан биз жатаканада турабыз, Малдыбайда 9 этаждачы. Ал жерден баягы кечинде студенттердин аркы гастрономго барып нан алып келебиз, кефир алып келебиз дегендей магазинге каттайбыз да жөө. Ооба. Аркы Советский деген магазиндер бар го, народный, ошол жака. Ошол жака барып келатканда баягы жергиликтүү местныйлар да коет, мындайча айтканда. Местныйлар студенттерди уруп коюшат, тонап коюшат. Анан ошол жерден баягы адилетсиздик болуп атканын билип, армиядан жаңы келгенсиң, тияк Фрунзени Пишпек кылам дейсиң, анан тиги жерде уруп койгон баягы эмелер бар да, өзүнчө бир мындай балдар бар, ошол жакта бейбаш балдар бар, местный. Аларга согуш жарыялап, алар менен согушуп жүрөсүң. Милицияга түшөсүң, ошол жакта опорный пункт бар болчу жатаканабызда. Ошо милицияга келип түшүп, институттан сабакка барбай жүрүп, аяктан чыгып калгансың. Академический ал деп уже деканатка чакырып эметип атышат. Жеке жашооңдогу сүйгөнүң менен дагы жакшы эмес, ызычуусуң. Өзүң милицияда теке опорный пунктта күндө барып эме бересиң. Ректоратта жанагындай мамилең. Ал ошондон мен мындай өзүмө чечимге келдим да. Эч жерде мындай жашоом жакшы болбой атат да. Көчөдө жанагындай, көчөдө мындай жүрсөм, обязательно мушташып, конфликт. Бирөөлөр мушташып атса да мен барып ажыратмыш болуп, кошулуп мушташып кетчү элем да. Жөн өтө алчу эмесмин да, мындай азыр мушташып аткандарды көрсөм шарт айланып өтүп кетесиң го. Ал убакта эмне болуп атасың деп барып кирип алгансың го. Эми бул баягы биринчиден жаш, анан баягы энергияң каяка жумшаарыңды билбей жүргөн кез да. Окуумда жанагындай проблемалар, көйгөйлөр чыккан турам окуудан дагычы, академический уже чыккан туруп эле чыгып калдым да. Окуудан чыккандан кийин жатаканадан чыгасың да. Башка барар жериң жок. Аны ошондон ойлондум баягы. Ошол убакта деле мындай мен билген, мен тааныган спортсмен балдар бар болчу. Скульптурный окуп жүргөн балдар бар болчу, борец балдар бар болчу. Мен досторум да мен. Ошондо деле жанагындай криминал жак бар болчу. Мен заман өзүнө жараша деңгээлинде бар болчу. Анан мен ошол убактан тандашым керек болду да. Окуймбу? Анда окушум керек. Мен өзүм айтып атам, бек окушуң керекпи, ошол автожол куруучусу болуп иштешиң керекпи? Ушул
тармакта карьера жасайм деп келгенсиң ушул жерде. Ошону кылышың керек болсо ошону кыл. Өңкүдөй болуп, окуудан чыгып калба. Экинчиден, андай эмес болсоң, анда спортсмен бол. Анда спортсмен болуп, анда бул жерден чык дагы профессиональный спорт менен заниматься эт. Анда дагы мен спорттун бир 5-6 тармагына кызыкчумун. Бирөөнү да тандап алган эмессиң да. Основной негизги бирөө болуш керек. Андай эмес. Мен волейбол, мен тиги политехтин талантты турбайсызбы ошон үчүн? Волейболдун курама командасында ойнотчумун политехте. Баскетболдо да ойнойм, курама командада. Политехтин. Тандап алган бир эмем жок да. Бир мындай багытым жок. Анан ошондо мен бирөөнү тандашым керек болуп калды да. Жатаканадагы чыгарып берген менен өзүң баягы досторуң бар да. Ошолордун да жашап жүрө бересиң. Эптеп вахтадан кирип кетесиң дагы. Жашай бересиң. Окуудан чыгып калганың жаман да. Элдин баары окуга кетет, терти менен сен уктаган боюнча каласың. Көчөдө да жүргөн досторум бар. Айттым го жана спортсмен балдар, жанагындай баягы күчтөрүн каяка коротушту билбей жүргөн балдар. Аларга кошулуп алып жөн жүрбөйсүң көчөдө. Сөзсүз мушташ болот. Баягы урушам десең, урушат турган адам табыла берет да. Көчөдөн деле, ошол убакта деле биз кыйын болчук, бизден да кыйынбыз деген булар болот. Анан баягы табыла берет, милиция чөзүң, кээргес таяк жейсиң, кээргес туруп коосуң, кеп анда эмес. Бирок жыйынтыгында сен милициядасың. Отурасың ошол жерде, жалдырап. Милицияларды байке чыгарып кой, мынтип кой. Ата-энеме билгизбей эле кой, анан окуган жериме кат жөнөтпөй эле кой деп жалдырап коюп отурасың. Анан тандаш керек болду мага. Же ырчы бол, же ырчы бол деп айта элекмин. Ырчы болоюн деген немем жок. Ырчы мага жөн эле хобби да. Ошол убакта деле мен да ырчы болуп кетейин деген оюм. 5 вариант болсо ошонун арасында да жок ырчылык деген. 5 варианттын дагы ичинде жок. Анан спортсмен болоюн десем, багы ал убакта союз талкаланып, развод болуп башталган кез болчу. Же баягы спорт тармагын тандасаң, анда жанагынтип дайыма урушуп, мисалы үчүн ал убакта профессиональный бокс деген жагындагы мындай эле кал. Мен билем, менин чогуу катышкан боксер досторум бардыгы мынча үчүн жанагындай криминал жакка кетип калган. Спортсмендер ушул. Барабар криминал болчу эмес беле? Ооба. Ал убакта багы именно ошо спортсмендерди криминал тартып өзүнө ушундай болуп аткан кези болчу. Мен билем да, көбү жанагынтип иномаркаларды айдап калган досторум бар болчу. Бизге келбек, сендей балдар керек бизге деп. Рекетчер деген кинодо бар. Ошондой болуп, баягы чын эле барып бир иштерин жанагынтип кылып берип атсаң кимге керегиң жок, баарына эле керек болчусуң. Анан атам тирүү кези, атам айтканы бар да. Окубайсыңбы? Эме кылбайсың, анда кел мына жактан бир коро кой алып берем, бир жылкы алып берем, ошол жакта кал, анда тоодо жүрөсүң. Өмүрүң өтө берет. Мындай биякта деле баягы малчы болгондор эле эмне жаман жашап атат дейсиң, сону жашайсың. Вот тандоо да. Же айлыгы бар, мал бак, дыйкан бол. Же спортсмен бол, же окуп аткан кесибиңди. Жол куруучусуңбу, инженерсиңби? Инженер болуп чык, достойный. Же деп турандан кийин ырдап жүрөм эме студенттердин арасында, жанагындай студенттик конкурстарда, фестивалдарда катышам. Ала тоо жаздын 1-2 жолу лауреат болдум жана авторлук ырлар боюнча. Анан же деп турандан кийин ошону ойлодум да. Бирок мен мындай өзүмө уверенность жок болчу да. Анын үстүндө мен өтө жана башында айтып кеттим, тартынчак болгом. Мен даже өзүм ырларымды бирөөдөн үйрөнүп алдым деп туруп ырдачым. Өзүмдүкү деп айтсаң дагы, ой сеники десе, той деп мындай уялчым да. Мен 7-класстан баштап эле ыр жазып баштагам.
ошолордун баягы мисалы үчүн эмени билесиңер, аста аста сен намага өз кырыңды саласың. Ильяс ырдап жүрдү го Абдыразак. Ошол ырлар 7-классымда ырдалат. Анан өзүм эле жакын эле досторума айтпасам, мына өзүм чыгардым депчи. Башка мындай эмелерге айта албайм. Класстагы бардык адамдарга айта албайм, уялам. Үйдөн мама дейм, мама орыс тилчи болгондо мен биздин баарыбызды мама деп көндүрүп койгон. Мам менин немелерим таап алат да. Кийистин алдына басылган, бекитилген дептерлер. Таап, эмне десе уялам да. Ким жазып атат депчи. Атаңан көрсөтөйүнчү деп көрсөттү. Бир жолу ушундай болду эле, мен аябай уялганымдан эле жерге кирип кетейин дегем да. Анан менде тандоо турат. Же тигил болуш керек. Анан кийин эмес, эми бир кыска эле убакыттын ичинде анан мен Манас кинотеатр бар го. Ошого келдим. Бир кино болот, бир алакта бир эле кино болчу да. Сеанстары эме. Ошол киного 3-4 сеансына билет алдым. Кирем, мындай вроде бы кино көрүп отурасың, бирок оюң эмеде. 3-чү жол көрүп чыккандан кийин анан чечимге келгеним ушул болду. Мен ошол жерде бир ырчы балдар, кыздарга жолугуп калдым. 3-чү кино 4-чүсүнө кирген атканда. Анан бектеп алар мен уже студенттердин арасында мен кичине белгилүү болуп калгам. Бекборбиев деген ушул да деп. Жана Жаныбек Аттокуров деген жигит мен кийин гитара менен мени коштоп ырдап жүрдү. Жана альбомдордо ошонун үнү менен жазылган. Делбириндерди ай деген бала. Ошол Жаныбек деген бала жанында Дамира Ниязбекова деген ырчы кызыбыз бар экен. Лира Райымбекова деген үчөө жүрүшүп. Ошолорго жолугуп калдым. Эмне кылып жүрөсүң деп мен айттым, ушул окуудан чыктым. Айылга кетем. Ушундай. Десем алар айтты, биз эртең гастролго кетип атабыз. Кеттик биз менен дедим. Мен айттым, жатаканадан чыгып калган болсоң, бара турган жериң жокпу, чын эле артисттер менен барып келем. Менин ошондо анан кийин ошондо тандоом жаралды. Мен ошол биринчи гастролго ошол балдар, кыздар менен кетип атканда мен уже келечекте ким болушум керек? Келечекте мен 10 жылдан кийин кандай болушум керек? Мен 20 жылдан кийин кандай болушум керек? Деп мындай божомол пландарды, сүрөттөрдү тартып өзүмдүн да. Ошондон мен чыгармачылыкка кадам койгом да. Мен билгем, ушундай канчалык ийгиликтүү болсоң, ошончолук хейт болорун. Канчалык ийгиликтүү болсоң, ошончолук бут тоскондордун көбүрөөк болорун. Жөн эле көрө албастык болот. Ошон үчүн азыр учкачтыңбы? Көчүгүм ооруп атат дебе деп коет го кыргыздарда. Ошол макал ушундай да. Келдиңби чыгармачылык жолуна? Чыдайм деп келдиң. Анан бул жер мындай кээ бир адамдар келип анан кайра кетип калышат. Оңой деп ойлойт да. Сыртынан оңой көрүнөт. Оңой көрүнөт. Ооз ачып койсо эле фонограмма болуп атат, жыргап жүрүшөт, акчаны көрүп атышат. Андай эмес. Келет бир ыр менен там мынча акча алышат, кетишет деп ойлошот. Туура айтасыз. Демек ошол сиз айтып берген чагылдырган окуялар 88-89 жылдары. Советтер Союзунун таралышына 1-2 жыл калган. Ошол убакта бирок билине баштаган Москвада ушунча анча-мынча стабилдүүлүк. Жок, уже 89-тары уже билинип калган. Ошону айтам. Билине баштаган, анан сиз ошол убакта же рекетир болуп кетем, спортсмен болсом. Ал жолум бар болчу. Же болбосо айылга барып, тиги дыйкан болом. Мисалы малымды карайм, же бияктан туруп, же агроном, же эме инженер болом деп. Инженер, строитель болом. Же деп ошол жерден жанакы мүмкүнчүлүк берип калды. Барып өз жонуңуз менен барып көрүп карап келдиңиз. Артисттер мындай турбайбы деп, гастроль мындай турбайбы деп. Анча-мынча сурмат көрүп, мындай кичине шаң-шөкөттү көрүп жактырсаңыз керек демек. Анан деп туруп кой. Эми мейли анда. Кичине калды, ошонусун да улап айтып коеюн. Ошол гастролдук турдун акырында Жаныбек экөөбүз ырдап, мен ырларым үйрөндү. Мурда студент кезде Мухтар Атаналиев деген экөөбүз курсташпыз. Ал гитарист болчу да мага.
Анан ошонун Мухтардын партияларын баарын Жаныбек Аттокуровго үйрөттүм. Сиз солист болдуңузбу ошол группанын? Солист болдуңузбу? Жок. Мен солист болгон жокмун, бирок өзүмө бир номер беришти. Мен Жаныбек гитара менен коштоп ырдап жүрдүм концерттерде. А так мен аккомпанемент деле ойноп, кыздар ырдаганына чыгып аккордеон чертип берем да. Өзүмдүн негизги кызматым ошол болду. Анан бирок ырлардын баардыгын 8-9 ырды Жаныбекке жаттап, ошол гастроль бир ай болгондо Ошко жеткенде, Оштон ошо жана Делбирин деген ыр жыйнактын баарын обед учурунда радиого барып, обед учурунда 45 мүнөттүн ичинде 42 мүнөттүк беле ошол кассета. 42 мүнөттүк эмени жазып чыгып кеткенбиз. Бир эле ырдап чыгып кеткенбиз. Бир дубль менен. Бир дубль менен. Анткени 2 дубль жазганга убакыт жок. Бир эле саатта обед. Ошентип анан ошол альбом элге таркап кетип, бир мындай кокустук капыстык болуп эле таркап кеткен да. Анан эл жактырып, аны көчүрүп. Анан мен ал гастроль бүткөндөн кийин антип таркап кеттерин билбей эле мен Токтогулга келем. Келсем атам айтат, бир атам нарыгы бар болчу. Бир жерге суу чыгарам деп жүрүп, мен айткамда ата бир убакыт болгондо келем, ошо суу чыгарып берем, арыгыңды чыгарып берем деген. Эми арык жок жерге арык чыгарып берем дегем да, суу чыгарып берем деп. Анан бардым, барсам, сүйүнүп кетти. Эми арык чыгат экен, чыгат. Анан бир айдай анан арык баягы өмүр арык чыкпаган, суу чыкпаган жерге арык чыгарыш мен оңой эле деп ойлогом. Бир андай эмес экен. Бир айдай чаптым, 20 күн точно чаптым да. Суу келбейт. Көздүн геометриясы бар, физикасы бар, кылып аткам да көрсө андай эмес экен. Анан бардым, киришип алгам. Эртең менен кетем ошо арыкка. Жол жок. Обедте атам же бирөө келет, кичине тамак көтөрүмүш болот. Ушундай да көгөрүп алып, көкпеттик кыялым бар, чын айтыш керек. Ошо көкпеттиктин негизинде баары ошо арыкты чаптым. Бир ай чапкандан кийин өзүм студентмин, акчам жок. Гастролдон биринчи гастролдон эле мен уяласың да, акча сурабагандан. Өздөрүнкү деле жакшы эмес экен ал убакта. Ошондой заман болчу. Алардан эле акча алган эмесмин. Келип анан атаман алам да. Атам анан акчадан берди. Анан эми атам айткан жокмун. Окуудан чыгып кеттим деп. Айтсам атам жини келет, урушат. Анан кой деп айтпай эле анан окууга восстановление кылайын деп анан бир кассетага жастырып алгам да. Мен радиого эмне жастырам? Мен аны унутулуп кетпесин деп. Унутулуп кетпесин, анан просто эле баягы окуган группалаштарыма окусаң ону деп мактаныш үчүн эле. Ушундай эле да бир. Кыздарга мактанып, мен ырдап атам деп. Мен оюм боюнча андай нерсени баягы ырчы болуп кетиш үчүн радиодон, телевидениялардан бир одобрение керек, бир чоңдордон деп ойлочумун да. Мен эми комиссиядан өтүш керек. Эми мен андай кылбагандан мен каяктан андай болоюн деген деле, ырчы болоюн деген деле оюм жок. Анан Оштон барып алам да, записим, кассетам жоготуп алдым. Бир кассета жастырып кеткем, ошону жоготуп алдым да. Анан бир Алик деген байке жазган. Барган телевидениядан барып Алик деп анан баягы эмен жазганыңызды дайыр кассетага жастырып алайын деп 2 кассета алдым. Японский ТДК деген. Ошодон 2-ни алдым. 2-өөнү жастырып алайынчы. Бирөө жоготсо бирөө калыптыр. Кассетам чөнтөккө салып алып, Токтогул Ош деген автобуска отуруп алып барып, айттым таксиге отуруп радио телевиденияга деп. Анан келсем жана таанып калачу мен. Атыман эле чынын. Анан кирип жана бир бутылка арак берип атышат, сыйлап атышат. Анан кийин ошентип мен сыйлап баягы ызычы болуп атышканда, ошол жерде городской телефон бар экен, Оштун городской. Ошодон театрда мен Шайырбек Стамбулов деген актер болуп жүрөт азыр. Ошол досум ошол жерде администратор болуп иштечи. Ошо Шайырбекке
чала калып атам мен. Чалып эметсем Шайырбек как раз телефонун жанында экен, бере калып атышат дагы. Шайырбек ким дейт, мен Бек. Экөөбүз айттан дос болгонбуз да баягы биз концерт коюп келгенде. Эми жылдызыбыз келишип калган. Гастролдордо таанышып дос болуп калгансың. Ошо биринчи эле гастроль, бир эле келип атпаймын. Ошо өзү ошондо эле биринчи жолу бардым өзү. Ошкага чейин эле барган эмес. Анан Шайырбек эметсем эле, Бек сенсиң деп калдым. Каяктан? Мен Токтолдон келдим ушундай. Каяктасың деп эле чочуп кетти. Каяктан? Телевидениеден келген баягы. Ырын жастырып алайын. Тур деп эле анан. Театр жакын экен. Чуркап эле келип бирде. Мен ичпейм деп атам, бир 4-5 мен чогуу алып кой деттим. Ал убакта ошо сый артисттерге ошо көрсө эң бийик сый көрүп атпырмын да. Келип эле Шайыр менен колтуктап эле кой, мен кассета жаздырам. Сен запистериң биякта тыгылып турат. Кай жерге барсаң сенин кассеталарың турат. Көчөдөн эле алып аласың дейт. Мен түшүнбөйм эмне деп атат. Анан эшикке чыккандан кийин айтыптыр анан. Мындараак жүр басалчы сен. Мен жаңы кассеталарымы алып келдим эле, ушуга жаздырып алайын дедим эле ырларын десе. Сен кассеталарың ар бир таксиде бар деп атпайбы? В смысле да, анан кийин эмеге келип остановкага келип укса, 5 такси турса, 5-ünün тең менен ырым болот. Анан бери жөө мындайраак бассак, жатаканалар да. Ооба. Ош муунун. Ар бир айнеңинен ба колонка чыгарып музыка койчу эле го илгери. Ар биринен бирөө мен альбомум башталып атат, бүтүп атат. Анан ошентип тагдыр экен, буйрук экен. Бул чыгармачылык дүйнөсүнө ошентип келип калгам. Болбосо бул тандоомда да жок болчу деп айттым го. Айтпаңызбы, кокустанда болуп калды депчи. Мага мынтип айтышат да. Ушинтип инчери берип, мурда да ушинтип инчери берсе мага бир байкелерим, эжелерим. Бек антип айтпа, кесирлик болуп калат. Кокустан келдим деп. Сен кокустан келип калдың, айтпа да. Сен деген ушундай адам болуп туруп анан кокустан келип калдым, кичинекейимден бери тескерисинче ушу тилек кылгам деп ушинтип айтпайсыңбы? Сен кесирлик кылып анан кийин Кудай сага берип атат. Мен айттым, мен калп айтышым керек. Мен өзүм эмес адамды мен өзүмдө көрсөтүшүм керек бije. Сондай мен чынын айтышым керек. Сахнанын кадыр барган сактап атышат алар, Баягы биздин өнөр эмесине ушинтип сага окшоп случайно келип калгандар боло бере. Боло бермек беле деп мен айтып атам. Меники бир чын эле баягы бир сейрек кездешүү нерсе болуп калышы мүмкүн, бирок чындыгы ошондой болгон. Бек байке, биздин подкастта бир мындай бир салт бар да, бир жакшы комментарийлерди тандап туруп бир белек беребиз. Ошон үчүн мен сунушум бир эң көп лайк алган бир комментарий тандайлы. Демек баягы лайк алса, демек бир өзгөчө бир жакшы комментарий болушу мүмкүн, Биздин подкасттан кийин кандай бир ой толгоосу, кандай бир ойлорго келди, кандай мотивация алды, ошол жөнүндө бир жаза кетсинби? Же оюңуз барбы? Комментарийлер боюнча. Комментарий биз сыйлык беребиз, Ооба. Эми көп лайк алган комментарийге эле беребиз деп айталы да. Анткени баягы мындай тиңдей жазсаңыз деле ал жөнүндө эмес, башка жөнүндө жазса, көп лайк алып калса анан көп лайк алганга бербей койсоктур эмес. Ошон үчүн анда багыт бербейбиз дагы, болгон ошол комментарий кандай болсо дагы эң көп лайк алса. Албетте, бул баягы турган нерсе, бул позитив, жакшы. Баягы элдин маанайын көтөргөн, биздин маанайды, өзүнүн маанайын көтөргөн бир сергек, таза, позитив комментарий болсо, мен белек берейин, мен китеп берем. Китеп бересиз. Музыкалык ноталар менен жазылган тандалма бир 150 ырдай баткан китебим чыккан. Ошол китептен ал жерде мен өмүр баяным да бар. Мен обонсуз ырлар түрмөгү деп коем, мен жөн дагы обонсуз дагы ырлар жазам, ошол ырларым да бар. Айтор сон менин өзүм көрмандарым болгон болсо, бул сонун белек болот да. Канча көп элеби анда китептериңиз?
көп эле. Анда бирөө ошол эң көп лайк алса да бир экөөнү өзүңүздүн табитиңизге жараша тандап туруп бир үчөөнү кылбайлыбы? 3 китеп берейин, макул. Өзүңүздүн автографыңыз менен, Ооба, өзүм. Сонун. Аны өз туугандар уктуңар, мынакей сахнада көрүп жүргөн, телеэкрандарда, соц тармактарда көрүп жүргөн Бек Байкедин өзүңөр колунан лично бир жакшы бир белек алсаңар болот. Сизге ыраазычылык билдирем. Сөздүн аягы болсо бир эркин микрофон дейле, эгерде айтыла элек да кептер сөздөр боло турган болсо, микрофон сизде. Ошол бүгүнкү маек өзү жакшы болду. Көптөн бери мындай маек кура элек болчумун. Сону сүйлөштүк. Эми баягы мен өзү ыр жазып, ырдаганга чебермин. Мен мындай сүйлөп, бир сөзүнүн гүлдөрүн тандап, бир сөз менен жайгарып, бир сону сүйлөгөндөр болот го, бир саясатчыларды билем да, мен тим эле сөзү менен ушундай жибитип берет адам. Мен андай адам эмесмин. Мен ырым менен ошентип алышым мүмкүн, бирок мен мындай кара сөзгө, мен жалпак тил менен сүйлөп, бир мындай кээ бир кезде баягы ыр менен айтып жүргөн ойлорумду кара сөз менен жеткире албай калган учурларым болот да. Ошондой болуп калса мен кечирим сурайм. Мен ар дайым өзүмдү гана көрсөткөнгө аракет кылам. Өзүмдөн мен мындан да жакшымын деп айтпайм эч убакта. Мен өзүм кандай көрүп турсаңыздар ошондой. Минустар менен, плюстар менен бүгүн ошол сон темаларды козгодук. Элдердин акыркы убактарда YouTube'да хайп болуп жүргөндөрдүн боюнча ошол айтып койгон элдерден, көрөрмандардан суранычым ошол. Баягы мен көтөрө берем. Анан кийин баягы мен жанымдагылар, кээ бир адамдар көтөрө албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы кайнатсаңар да, курусаңар да мени кыла бергиле, мен жанымдагыларга тийишпегиле дегенде. Чоң рахмат Самат. Сон эме болду бүгүн. Маек болду. Чакырыптыр. Аманчылык, ден соолук болсун. Дагы 10 жыл дедиң го? Ойлондуруп койдуң мен. 10 жылда 10 жыл болсо 10 жылда деп көрөбүз. Бер жагы эле байке 10 жыл. Бер жагы. Эми башка биздин мамлекетте болбосо да башка мамлекеттерден көрүп жүрөбүз баягы. Аларда жаш категория деген жок. Ооба, өмүрүнүн акырына чейин сахнада жүргөндөрдү көрүп жүрөбүз. Жөн эле жүрбөй сахнада, жөн эле жүрө берсе болот. Для галочки, ийгилик жаратпай деле сахнада жүрө берсе болот. Бирок мен андай эмес, мен сахнада жүргөн болсом ийгилик жаратышым керек. Жөндай жүрө албайм. Ошон үчүн жаштарга да айтам мен ар дайым. Не рыба, не мясо болуп, артист болуп жүрө бербе. Или болсоң бол, болбосоң колуңан келген башка ишти кыл. Бизнес кыл. Акчаны жаса же башка депчи. Ийгиликтер болсун. Бизге окшогон чыгармачыл адамдардын чакырып, жан дүйнөсүн ачып, элдер менен ушундай диалогторду көп кыл. Ийгилик. Чоң рахмат. Аябай сонун сүйлөштүк. Чын баарына кошуламын. Мен өзүм жеке сизди башка нукта өзүм үчүн ача алдым байке. Ошол жерде сиздин көрөрмандарыңыздар, сиз дагы башка жакта баягы Бекборбиев чоң гана аткаруучу, обончу эмес, ошол башка адам катары, бийик деңгээлдеги адам катары көрө алышты деп эсептейм. Ошон үчүн сизге рахмат, ыраазычылык. Көптөгөн адамдарга, көптөгөн муунга, 1-2 муунга мотивацияңызды берип келесиз. Ийгиликтер болсун, Кудайым буйруса жакшылыкты ар дайым 5 жыл, 10 жыл, 15 жылда көрүшүп жүрө берели байке. Чоң рахмат. Аман эсен, кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.